Assalamu алейкум достор. Бүгүн мен сүйгөн деп доборубуздун кезектеги чыгарылышы. Бүгүн бизде өзгөчө коноктор. Ошол Олимпиада оюндарынын катышуучулары, дүйнөнүн чемпиондору, Азиянын чемпиондору, Кыргызстандын бир нече жолку чемпиондору, биздин азыркы замандын баатырлары десек туура болот. Улукбек Жолдошбеков, Алибек Осмонов жана Эрназар Акматалиев. Ассаламу алейкум жигиттер, кош келиңер. Алейкум ассалам. Ден соолук, иштер баары жакшы? Жакшы, алхамдулилла. Жаңы эле уктук, ошол жакында эле Кореядан барып келдиңер деп машыгуу өткөрүп. Кандай болду ошол жөнүндө кененирээк бири-бирден айтып берсеңер токтолуп. Биз Кореяга 2 жумага сборго бардык. 2 жума барганда, мисалы, биз корейстер менен мындай договор түзгөндө, жылына 1 жолу сбор болот. Алар бизге кышында келип кетишкен. 2 жумалык, андан кийин бизди чакырышты 6 баланы. Ана 6 бала биз 2 жумалык сборго барып, Кореяны мындай бүт эл адамзат билет болуш керек, мындай кооздугу, мындай таң калтырат да. Анан биз олимпийский бир базага бардык. Ал жагы бир мындай бир жомокко киргендей сыяктуу өзгөчө экен. Анан ошондой да биз Кыргызстанга салсак деп бир жакшы үмүттөр бар. Анан Кореяда сбор, мисалы, корейстердин да балбандары мындай мировой уровеньде аябай күчтүү эмес, бирок орточо. Анан аякка барып бир жакшы сбор өтүп кетилдик. 2 жумалык боюнча ковровой иштедик. 1-2 жолу мындай качка кылып сбор жакшы өттү десем болот ошо. Анан ал жакта кандай биздин машыгуулар менен айырмасы бар бекен, өзгөчөлүк бар бекен? Албетте, алардын машыгуулары менен биздикилери чын айтсак, мен үчүн асман менен жердей эле болду. Биякта биз өзүбүздө көбүрөөк машыгат экенбиз да. Өзүбүздө көбүрөөк машыгабыз, ошо биздин машыктыруучуларыбыз да карап, бүт баарын контролдо кармап турат да. Ати Кореяда болсо андайды көрө алган жокмун. Аякка бир мен жеке өзүм үчүн эчтеке эле мындай кошуп келген жокмун да. Тонус сактап келдим. Анан алардын мисалы спорт эркин күрөшүчү планкасы бизден чоңураак кылып көтөрүп койгон, алар эпак элечи. 7-8 олимпийский чемпион бар. Вольный борьбаданчы. Чемпион миралары бар, азиатский игрынын чемпиондору бар, чемпион Азиялар бар. Толтура да алар, толгон мисалы. Бизде болсо андайлар жок да пока шточу. Азыркы моментке салыштырсак, акыркы 2004-төн баштап салыштырсак, Кыргызстан менен Кореянын эркин күрөшүн. Анда Кыргызстан алдыда азырынча. Кудай буюрса, биз да үмүттөр чоң. Кыргыз элибиздин керегине жарап дегендей ошол результаттарга жетип, биз да планканы көтөргөнгөчү, кийинки поколенияга, чтобы алар бизди көрүп, бизге жетейин деген үмүттө күрөшсүн деген ошентип барып атабыз. Анан аяктын машыгуусу эмелери башкача да, алардын тактикалары. Алардын мисалы корейский борьба, алардын өзүлөрүнүн борьбасы бар. Өзүнчө күрөшүшөт. Өзүнүн стили бар да, алардын стили. Ирандардын өзүнүн стили бар, мисалы, туурабы? Американыкы өзүнүн стили бар. Россияныкы өзүнүн стили бар, мисалычы. Ошондой кыргыз күрөшүнө дагы ошондой стиль киргизиш керек да. Мисалы карап көрсөк, Иран мисалы үчүн колду алдына салып, соперниктерин чарчатып ушинтип күрөшөт да. Американецтер дистанциядан күрөшөт, алар да выносливый болушат, физически сильный болушат. Россиялыктар технически аябай техникасы күчтүү, мисалы тура Дагестанды карап көрсөк турабы. Ошол сыяктуу алардын дагы стиль борьбасы бар да. Алар боковойго киргенде ушундай жакшы киришет, жакшы обработкаларды кылышат. Биздин ошондой кыргыз стилин ошо коюшубуз керек да. Эми акыркы ушундай 4 жылдан бери буюрса коюлуп келатат. Кыргыз стилдеричи, Кыргызстардын өзүң көргөндөй эле, мисалы үчүн азыр Кыргызстан менен башка спортсмендер чыкса,
мындай эме болот да, чарчап калбасам экен деп чыгышат да. Биз азыр кыргыз жигиттери, кыргыз ушу эркин күрөш болобу, выносливый аябай күчтүүбүз да. Биз ойлошот, кээ бир досторубуз бар да, ар бир мамлекеттерден. Силердин тренерлериңер Америкадан келген деп, биздин тренерлерибиз Америкада 10 жыл иштеп келген да. Главный тренерибиз менен тиги старший тренерчи. Анан ушулар силерге допинг алып келип берип атат. Мына элден чыкпаган депчи. Самам деле андай эмес да. Мээнеткеч болсоң, тренировканы режим сактап да, нормальный тренировка алсаң, мына вот ошондо биздин өзүбүздүн жүргөн ысык көлүбүз эле азыр 1500-1600 метрде жүрөбүз бийиктикте. Анан выносливый болосуң да ушактан тренировка кылсаң. Ошол да биздин эң плюсубуз. Эң сонун буюрса биз акыркы ушул жылдары көрүп атабыз, спортчуларыбыз сонун жетишкендиктерге жетип атат. Сыймыктанабыз, буюрса көз тийбесин, Кудай сактасын. Анан биздин спортчулар көп өлкөгө чыгышат да. Кыдырып жүрөсүңөр, анан бир кызыктуу окуялардан бөлүшө кетсеңер, чет өлкөгө чыкканда кандай кызыктуу окуялар болду эле? Эсте калган окуялар менде чыкса бир окуя бар эсте калганчы. Анан ошол окуя эл назардын окуясынан баштайлы биринчи. Менде андай деле эсте калган же ултурабы эстеп турабы. Бул экөөнүн бириккен окуясы бар да, экөөнүн канча ал кызыктуу болуп болуш керек, экөөнү ошону айтып кетчү. Кимиси айтып берет, улук айтып берет. Назар эстеп турасың. Алибек экөөбүз Парижге барганбыз. Парижден жүрүп, жана Эйфелевый башнясы бар эмеспи? Ошол жака көргөнү барып келели да, экөөбүз көрүп жүрүп. Экөөбүз жолдо кетип баратабыз, күн болсо ызык. Феррарилер бар экен, кабриолетчи, токтоп турат. Анан айтып атпаймынбы Алибекечи, мояк 50 евро экен, айдабайлыбы десем, жарым саатына 50 евро ушундай болчу. Бул 50, эмне кыласың 50 евро айдап? Жүрө андан көрүп таяка чыгып келели да, өйдө чыктык. Анан кайра келип, экөөбүз адашып кетип атпайбызбы? Адашып кетти эле. Эме таппай калдым мунучу. Таппай калдым, издеп жүрөм, метрого кирем, тияка кирем, бияка кирем, телефон иштебейт, издеп жүрөм, бир жактан экөөбүз жолугуп табышып калган. Каякта жүрөсүң депчи мени. Сени издеп жүрбөйм десем, бас жүр тияка. Чантам менен толтура акча отмакмын деп эле бир жерге бардык. Оюн болоттур. Ал оюнга экөөбүз жашпыз ошондочу, где-то аябай эле жаш болчу экенбиз. Оюнга кирдик. Короче, 3-4 ойнойсуң да, мындайчы ушундай туруп алыпчы. Ортодо бирөө ойноп атат. Анан баары тең 100 евродан коет. 100 евро. Элестең, мына маяктын 4-өөбүз койсок 400 евро. Анан коёюн, экөөбүз тең эле утуп атып, мына составына карасаң утчудай элесиң да. Анан койдум 100 евро койдум. Тарс эткенде 5 секундка жеткизип эле 100 евро отурдум. Андан эми Алибекти карасам, дагы койду, 5 мүнөткө жеткизбей, 550 евро уттуруп атпайбызбы? Чөнтөктө вообще акча жок. Экөөбүз бирибизди карап, нерв болуп кеттик. Анан кетип баратсак анан эчтеке акча жок да, уже метрого кетейин десең акча жок. Анан экөөбүз шалпай күн ызыгында келатсак, балдардын баары эки колуна сувенирлерди көтөрүп алган, пакеттердичи. Мындай жашоого өйдө кызык эме жыргап келатышат да. Экөөбүз болсо шалпай анан гостиницага бардык, метрого чогуп. Бирөө да метрого төлөдү. Метрого анан экөөбүз жатабыз, анан жаттым, экөөбүз анан бирибизди карап туруп каттырдык да. Ушу экөөбүздү да алдайбы депчи. Анан бир кичине акча бар болчу. 200 евро, 50 евродай бар болчу. Аякта кымбат да. Анан дагы 4 күнбү, 3 күндөн кийин кетмекпиз да. Анан ал гостиницага тамак берилбейт болчу. Бизге бүт суточныйларды берип койгон тренерлерибиз, акчаларыбызды баарыбызга таратып суточный актаратычы. Биз ошолорду кошуп уттуруп атпайбызбы? Анан кантип сурайсың, анан кайра барып акча. Анан 250 евродай бар болчу. Анан ошону кетикчек 150 евросуна жана
бүт нерсе кымбат да аяктачы. Биз мисалы бир магазинге эме кофейняга пицца жесең бир 50 евроң кетет да. Бир жеген бир пиццаң менен 2 кофеңечи. Арзан истейсиң да. Бир жерге барсаң банандар сатат экен, болмойчу. Анан кичинекей банандарчы. Ошо эң арзаны банан экен да. Кеткичек банан жедик да. Жетпей акча. Жетти. Жакшы болмок. Айтып атпайм, мен машина айдап айтып берейик депчи. Ошол кызык да эме, бирок буга вообще өкүнбөйм. Парижди көрсөң, Эйфель башынан көрсөң, ошол сразу эске келет да. Биз менен бир врач байке барган, ал биздин окуябыз тугап эле. Өкүн вообще туруп эме 550 евро. Мен үйлөнүп алмакмын деп коет. Бир жыл калып үйлөнүп алмакмын. Ал да өлө силетке алган кетишке бизде. Кайсы мамлекет жакта эми Кыргызстан өзүбүздүн мекенибиз да, Кыргызстандын кош болгонда. Ушу барып кыдырып жүргөн. Алибек жооп берип койсун. Көбүнчө менин оюмча Корея го дейм. Жакты. Мындай кооздугу аябай эле жакшы. Бирок мындай мусулман болгондон кийин бизге мындай тамак ашы туура эмес келип калат да. Анткени бизде мындай Аллахты улуктап сөт малдычы. Ал жакта мусулмандар жок. Болсо бир ас бир эки болушу мүмкүн. Тамак ашы бул жакта мындай кыйналасың да. Бирок мындай жашоосу аябай мындай Кыргызстанга салыштырмалуу бир 100 жылга өнүп кеткен да. Мисалы Америка менен тең эле да. Бүт жагы мындай системасы аябай күчтүү да. Мындай закон аябай күчтүү. Кыргыздарда болот го эми кичине мындай кыргызбыз го депчи. Ата корейспиз деген түшүнбөйт да бири-биринчи. Закон менен только. Ошол эле эң жакшы. Мен ушул суроого эле жооп бере берейинби? Эстегенде сурайсыз. Чын айтсам, көп мамлекеттерде болдук, баягы күчтүү деп, бияктан мен эл оозумда эң биринчи эле Америка эске келет болуш керек. Ким кайсы мамлекетте жашаган келет десе, көбүнчөсүнүн оюна биринчи Америка келет болуш керек, менин оюмчачы. Анан Америка бизде эле кыялыбыз болчу, Америкага барып, Американын жашоосун көрүп, кандай болот экен көрөлү деп. Анан өткөн жылы биз кышында Америкага да ошентип барып калдык, 1 айлык сборго. Ал жактан дүйнө кубогуна күрөшүп, андан тышкары ошо америкалык балбандар менен бирге машыгыпчы. Чынын айтсам, Америка деп баягы же көбүрөөк жакшы нерселерди көбүрөөк ойлоп же элестетип алгангабы, Америка десе эле баягы ойдон элестетип алгангабы, мага чынын айтсам көп жага берген жок Американын жашоосу. Анткени ал жакта менин бир 3-4 классташым бар, көп тааныштарыбыз бар, иштеп жүргөн, окуп жүргөндөр бар экен. Алар менен жолуктук, алар болгон окуяларын айтып берди. Кыдырдык, чынын айтканда, магазиндерге бардык. Анан мен бир нерсени байкадым да, Америкада баары шашып жашайт экен. Убакыт ушундай тар да. Мындай кенен отуруп, бир досторуң менен чай ичип, же болбосо туугандарың менен отуруп албай атышудай элечи. Анткени баары эле шашып жүргөнүн көрдүм, баары эле шашат. Каяка шашасыңар, каяка качып барат десем, баары эле айтат, азыр иштебесең ачка каласың, бир күн иштебесең минуска кирип кетесиң деп. Анан чынын айтсам, Америка баягы жага берген жок мага. Андан тышкары Япония деп коебуз. Япондор да күчтүү, алар да таза деп. Мага эң баарынан ушул Европада болдум, Америкада, Кореяда болдум. Эң баарынан Япониянын жакты мага. Тазалыгы жакты мага. Япониянын тазалыгы, анан элинин баягы меймандостугу десем болот. Мен мүмкүн ошол жактагы жакшы адамдарга жолугуп калышым мүмкүн, бирок мен ушундай жакшы ки адамдардын 5-6 кайрылсам, ошонун баары тең бирдей мага отношение алды, мага бирдей. Бир жакты мисалы калсак, бир ошо Токиодо ушундай окуя болду. Олимпиада оюндарына барганбыз, 2021 болчу. Анан баягы шаарга чыгып биз дагы кыдыралы деп, анан эми Япония десе агайлар болуп баягы тамак жейли деп калдык. Японский эмне тамак жейт, ал жакта эми суши, ролло деген жакшы жасайт эмеспи, свежий жасайт деп. Ошол жактагы иштеп жүргөн бир байке бизди кыдыртып жүргөн, ошо Токиодо бир 3-4 ай болуп калыптыр жүргөндө. Анан ошол байке бир мен суши жасаган жерди билчүмүн деп баягы издеп, бирок таппай атабыз да, кыйналып. Чынын айтам, өзү дагы 1-2 жолу барып анан өзү да таппай адашып, анан магазиндин жанынан өтүп баратсак бир кыз же эже чыгып келаптыр. Анан биз эме японча билбейбиз, тиги байке кичине сүйлөп калыптыр. Анан японча ушундай
ошол кафени бизге айтпай каласызбы, таппай жүрөбүз десе, японча түшүндүрдү да. Бияка мындай барасыңар да, анан биз баарыбыз эчтекени билбей эле мынтип оозун карап калсак, ал түшүндү, биз түшүнбөгөнбүз. Ай, мейли деп туруп жүргүлө деди. Эми ал өзүнүн жумушу менен бараткан эжекен, баягы магазинден чыгып өзүнүн колунда пакеттери менен анан эчитти жүрү деп, анан бир 10 минутадай бастык, 10-15 минутадай да болжол түрдө басып, анан кафеге келип, мына кафе деп көргөздү да. Анан токтой туруңуз деп агайларчы кызык болду, агайларга. Сиз ушул жака басмак белеңиз десе, жок, мен машинам тиги магазиндин алдында, ошо машинама барып кетем деп. Анан ошондо таң калдык дейм, ушул өзүнүн убактын 15 минутасын бизге бөлүп атайын ошону көргөзүп, анан кетип калды кайра чарткы. Анан ошондон таң калып калдым. Кичпейилдик деген жакшы, мындай аябай жакшы таасир алдым да ошол жактанчы депчи. Эми мен деле өзүм деле айта албайм, мага деле эгер башка жактан туристтер келип ошентип кайрылып калса, эми айтып коюшум мүмкүн, биякта деп жакшы түшүндүрүпчү. Анан эгер өзүм жанаанчалык алысыраак болсо, мен бара алат белем, өзүм точно айта албайм да. Анан ошондуктан мага тазалыгы дагы, элинин меймандостугу дагы мага ошо көбүрөөк Япония жакыныраак болду. Сахачулук кайсы мамлекет? Система, мамлекеттин система иштеген, любой мамлекеттин системасына карайт го. Системасы иштеген боюнча ушу Корея менен Америка да, ушуларга жакты. Любой нерсеңди бүтүрөмсең, биз документ бүтүрөмсең, бат эле бүтүрөт экенсиң да. Мисалы кандай, по закону бүтүрөмсеңчи, мисалы гражданин болсоң, права керек болуп атса, мисалычы, барасың, праваңды машинайдан бересиң, праваңды алып кете бересиң да. Бизде болсо, мисалы, права алыш үчүн мисалы канча жүрөсүң, мисалы праваң аякта, мисалы Америка бардың да, мисалычы. Права алганда бардың, мисалы же Кореяга бардың, Америкага бардың. 3 ай же 6 ай окутпайт да, машинайдан билесиң, бир өзүнүн машинаны берет, парковкаларды, маяка мындай парковка кыл дейт, ошондой парковка кыласың, тияк айда дейт, өзүлөрүнүн фишкаларды окуп ошолорду айландыр айтатат. Болду, ошолорду билесиңби, мисалы жеңил да, берип алып кетип каласың. Ушундай системалар жакта, мисалы ушундай Корея мисалы өнүккөндүн үстүндө экен да азырчы. Жердин өзүнүн айынчасын карап көрсөң, мисалы үчүн Нарын, Көл, Бишкек үчөөнү бириктиргендей эле да. Ошол жакта канча 50 миллион ушундай эл жашайт да. Эми ошол жакты ушундай өнүктүрүптүр. Анан көрсөң көзүң ачылат да. Анан бизде дагы эгер ушундай, эми азыр Кудайга шүгүр жакшы эле болуп атпайбы? Мамлекет ушундай темп менен кетсе, биз дагы Кудай буйрса жетип калабыз го депчи. Буйрса барып кетип калабыз. Анан чет өлкөдө жүргөндө, мисалы 1 ай, 2 жума болобу, 1 ай болобу, биринчи эле эмнени санадыңар? Кыргызстандын эмнесин санадыңар? Тамак, жер, суу. Эң биринчи эле ошол, мындай чет өлкөгө чыкканда, мисалы мындай мусулманский мамлекеттерге барганда, мындай көбүнчө мындай тоолорду сагынасың да. Мындай мисалы жана Корея, Америка дегенде көбүнчө ошо Кыргызстан жана мындай майлуу тамактар бар го. Ошо тамактарды жесем, барганда мындай мисалы жана вес кубанда же ушундай убакыт болгондо, учур болгондо адам ушулар каалай берет да. Анан өткөндөн кийин алар унутулуп калат да. Ошол моментте эле мындай каалай бересиң, жесем депчи. Анан өткөндөн кийин кичине эметип кетет. Көбүнчө Кыргызстандын эмеси жакшы ушу. Мындай абасы, көл, мисалы тоо жерлер, кымыз, мисалы Тамаш, ошол жерлер. Эми Кыргызстанды мисалы айтсак, мындай бейиштей эле жер да. Башкалар айтат го, жана араб келип айтып кеткендейчи. Силер бейиштей эле жерде жашайт экенсиңер депчи. Сууңар бейиштей, абаңар бейиштей, тооңор бейиштей, анан адамдар да бейиштей депчи. Намаз да окуйт экен депчи. Эми азыр Кудайга шүгүр, азыр эми мурункудай эмес да. Азыр мындай көбүнчө интернет булак деген бар. Көп мындай дин жөнүндө айтып атат. Көп жаштар мына намаз окуп баштады. Мисалы 10 жыл мурун карасак, мисалы канча деген адам намаз окучу эмес. Азыр интернеттин булагы менен канча деген адамдар мындай туура жолго барып, иман жолуна барып, буюрса улуг айткандай, ушул
эмемен кетсек, буюрса мамлекетибиз жакшы өнүгөт дейбиз да. Буюрса. Эрназар, сенчи не санайсың? Биздики да ошондой да. Кайсы мамлекетке барганыңа жараша. Мисалы Турцияга барып калсак, Турцияда бардык тамактар ал жакта коркпой жейсиң, халал. Анткени ал жактагы исламды жакшы карманган мамлекет. Ал жактан бардык тамакты мындай коркпой жей бересиң да. Ал жакка барганда мен көбүнчө Бишкектин, деги эле Кыргызстандын аурасын сагынам. Мындай кечинде чыгып, сейилдеп бассаң, Бишкек негизи аябай Бишкекке же ушунчалык көнүп калгандыктанбы мен Бишкекти шаардын ичинде башка жактан такыр көрө элекмин. Америкага барсаң деле, Финляндия, Сербия болобу, Корея, Япония болобу, мен эң биринчи очередде ошо аураны сагынам. Бишкектин аурасын. Кечке баягы күн киргенде салкындаганда жайында айрыкча чыгып, сейилдеп, жакшы нерселер, жаныңда балдар менен жакшы нерселерди сүйлөшүп бассаң, ошол аябай сагынам да, көпкө жүрүп калсак эгер. Мен үй бүлөмдү сагынам биринчи. Үй бүлөмдү, апамды, байкемди, анан баламды, бүт келинчегимди баарын эң биринчи очередчи, баламды мисалы. Анан албетте аура эме Элназар айткандайчы. Кыргызстандын аурасы бүт жакындарың биякта, досторуң биякта, тааныштарың биякта дегендей тамак аштарың жайында бүт. Ушуларды сагынасың эң жакшы. Айтасың Эрназар. Атигини? Жок, эстедим. Мен эстеп айтайын деп атканда. Ошондой болуп кетти. Мага эң биринчи эсимде калган эле, эң биринчи жолу баягы Казакстанга чыгып жүрдүк, Россияга чыгып жүрдүк, ал жакта эми коңшу өлкөлөр болуп ал жакка бат-бат чыгып турбадыкпы баягы мелдештерге. Анан эң биринчи баягы алыскы мелдешим болуп 2015-жылы окуучулар арасында Азия биринчилиги болгон Индияда, Делидечи. Делиде ошо бардык биз. Индия десе биз деле көптөр угуп калган, өнүккөн, бизге караганда аябай жакшы болуш керек деген эме менен барганбыз. Ошол убакта ошол жайында барганбыз биз. Июндун аягы экен да, июнь айынын аягы, июльдун башы окшойт. Анан ошол убакта телевизордон баягы жаңылыктардан көрүп калчубуз да. Индияда аябай ысып, адамдар ысыктан өлүп атат деген жаңылыкты угуп калдык. Анан ушунчалыкка чейин ысыбаса керек депчи ойлодук чын элечи. Анан ушундай ысып атса анан алар баягы ден соолугунан же давлениясы барлар баягы ысыкты көтөрө албагандар болуш керек. Анан баягы барып түштүк, биринчи эле аэропорттон чыкканда эле мага эң биринчи эме болгон баягы баня жоңган кеп паялка чачасың го, суу чачканда ысык ушундай урап го, шамал мененчи. Мындай аэропорттун эшигин ачып туруп автобусту күчтөй чыкканда ушундай ысык шамал урду, мен чын эле өңүмдүшүм элестете албай кеттим. Ушундай ысык болобу деп биринчи жолу ошол жактан ысыкты көрдүм да. Ушундай ысык болот экен, баягы барга суу чачканда чыккан ысыктай ушундай ысык болду. Балдардын баары таң калып эле вирусты карап, анан чуркаган бойдон барып автобуска түштүк. Анткени ал жакта ар бир автобус, такси болобу, машина болобу, кондиционер болот экен. Барып кондиционерин күйгүзүп, анан гостиницанын алдына барып, гостиницадан автобустун эшиги ачылар менен чуркаган бойдон гостиницага кирип, анан ушундай да болобу деп бири-бирибиз менен аябай таң калып сүйлөшкөнбүз да. Анан бирок күн өткенсиң, адам баласы болгондон кийин күн өткөн. 3 күн ошентип жүрдүк, 4 күн ошентип жүрдүк, ал жакта бир 7-8 күндөй болгонбуз. Анан уже 5-күнү кадимкидей ал эшикке чыгып биз базар аралап, кадимкидей элдер менен аралашып калдык. Анан базар аралаганда дагы эң кызыктуусу, биздин мен ойлочумун, Ош базар, Дордойлордо аябай жыш, эл көп. Мындай кичине бардагыраак болуп кетет го, таза эмес болуп, анан ошондой го деп. Ал жактыкына салыштырмалуу биздин Ош базарлар торговый центр болуп калат да. Чын айтайынбы? Торговый центр болуп калат. Анткени адамдар ушундай баары бирликке салып жашайт экен. Ушундай ыплас жер экен. Мен ошол жактан тамак баягы ыплас аябай жиркенип койгондо тамак ооруп калат го. Ошо тамак ооруп калганга чейин барганбыз да. Анткени адамдын көптүгүнөн ал жакта баягы үй эле эмес, жеке үй эмес, мындай жолдун чегинде эле мындай кичинекей жерди сызып, мындай өзү чип жыгач мененчи, ошол территория меники деп ошол жерге уктап, ошол жерге бир бурчуна тамагын жасап, ошондой оокатын кыла берет экен да. Анан аябай таң калдык да, чын элечи, мындай көчөнүн жээгинде эле, ошо базардын жээгинде эле бирөөлөр жашап атат. Биягында бирөө соода кылып атат. Бул эми
баягы биз кичинекейибизде ойноп калчу элек го, үйүм менен бияк деп чийип алып, ошол сыяктуу эле алар деле ошондой кенейген эле үй бүлөлөр ушул жер мененки деп эле мындай чийип өзү ошол жака жашап, эми аяка кыш келбегендиктен жамынган эле нерсесин көргөн жокмун. Анан биртикке табак ашын көрүп калдык, ошол жакта эле жашап, ошол жака эле өзүнүн керектүү нерселерин жасап жеп эле өзүнүн көр турмуштарын өткөрүшөт экен да. Анан ошол жак баягы биринчи алыскы сапарыбыз болгондуктан кичинекей кез болчу, ал кезде 10-11 класска жакындап калган кезибиз болчу. Анан ошондо биринчи жолу ошондо аябай ыраазы болгом да, мындайга ушундай жерде төрөлүп, Кыргызстанда болгон 1000 мерте шүгүр деп келгенбиз ошондочу. Көп киши эми анда тамашалап айтып калышты, агайларым бар, эми анча-мынча карыстарым бар эле, кредиттерим бар эле, алардын баарын унутуп койдум деп келишкен да. Анан ансыгандай биз дагы ошо көп өзүбүздүн көйгөй проблемаларыбызды унутуп келгенбиз. Сонун окуя бар турбайбы? Жакшы, анан мындай да, элдер көрөт да. Кореяда жүрөсүңөр, Америкада, Японияда мондай сезим болушу мүмкүн да. Ушулардыкы эле жыргал эле. Бир күнү тиякта, бир күнү биякта. Ушундай эле болсам болмок экен депчи. Кыйынчылыктар тууралуу да айтып өтсөңөр. Кандай кыйынчылыктар бар анын артында? Бар да кыйынчылык. Ошентип ойлойт да элдер, чын туугандар деле ошентип ойлойт меникичи. Чынына келгендечи, эми мына биз Кореядан келгенибизге канча 2 күн болду? 3 күн болду. 3 күн болду. 3 күн болду. Сер биринчи күнү 3 күн болду. Бир күн барган кечинде кондук. Биз саат 8-9-тарда үйгө бардым. Чарчап келип уктайсың деп аяктан балаңды эркелетесиң, айтып метесиң, болду. Ошол күнү уктадым, эртеси күнү уктадым. Кайра сбор да, мисалчы. Анан семьялуу болгондо, балалуу болгондо ушул нерселер эме экен да. Мисалы балаң тааныбай калат. Мисалы мен байкем бар да, үйдө байкем кел десем, баламды экөөбүздү коюп кел десең, упар байкем барат да. Же болбосо эшиктен ал кирип келсе, ага чуркап барып тосот да, мен кирсең, тиги чотчун адам киргендей элечи. Баягы эми Кореядан келсем тааныбай кечкечи, ыйлап, анан эртесин таанып баштаганда эле кайра бияка кеттим. Ушундай эмелер болот да. Эми бул нерселер да эме ушул минустар ушулар да. Анан режимди билесиң да, өзүң режимди кандай кыйналасың режимданчы. Мисалы эртең турдуң, тамак иштиң, тренировка кылдың, уктадың, кайра турдуң, тренировка кылдың, кайра укташың керек да. Уктабай калсаң эртеси күнү тренировкага кандай состояниеде барасың, кандай кыйналасың мисалчы. Айла жок, ошону сакташ керек да, сактаганга туура келет. Эми ошону годами ошол режимди элестетсең, анан режимден тажайсың да. Ушундай уктабай жүрүп, тренировка кылбай жүрүп депчи. Мындай убакыттар бизде аз. Анан ошо эң кыйын эмелер ушул да. Анан мамлекетке барасыңар, бул мамлекетке барасыңар деген сөздөр барабыз. Барганда мына баратканда ар бирөөбүз салмак кылып барабыз да. Мына Эрмек салмак, Алибек салмак кылып барат, Элназар салмак кылып барат мисалчы. Мен кылып барам. Анан самолетти учуп бартасың, салмак кылып элестетип атсаң, жаныңдагы отурат, бияңда отурат, алар тамакты жешет, сууну ичет, сен эчтеке жебейсиң, тип отуруп барасың да. Өзөргөн бойдончу. Анан барасың, ушу аяктан салмак койсуң, салмак кууп атканда бар го, салмак кууп аткандачы. Мен мындай 10 килограммга чейин куугам да. Маяка $100,000 коюп туруп, маяка 1 литр сууну коюп койсочу, ошо тамда десе сууну тамдап ичесиң да. Ушундай моментке чейин келесиң да. Ошону эми элестетсең, ушундай кыйналып барасың, салмак койсоң, анан салмак кууп атканда шаар эмес, айтып атпайбы, эчтеген көрүн келбейт да, башың жерге салган бойдон барасың, кайра келесиң. Ушундай моменттер болот да. Күрөшөсүң, эртесин учуп кетесиң мисалчы. Анан ушундай самолеттор менен полеттор атияка учуп, бияка учуп жүрүп, абдан тажайсың да. 10 саат тияка учасың, 6 саат бияка учасың, аэропортто 10 саат каласың, же болбосо 7-8 саат каласың. Ушундай да. Ушул кыйынчылыктар бар да. Анан конечно ар бир нерсенин артында жакшылык да бар да.
эгер результат көрсөтүп келсең мунун баары унутулуп калат да. А результат көрсөтпөй утулуп калсаң анан эң биринчи отурганда чалат телефонго, анан менен настроениең жок да. Эми алага кайтып айтпачы деп айтпайсың да. Ансыз сүйлөйт жарым саат. Кайра коюп койсоң экинчиси чалат жарым саат. Минтип койбойт белең, тигинтип койбойт белең депчи. Анан Инстаграмга киресиң, WhatsAppка киресиң, того сообщение келет, анан жаманы келет, жакшысы келет. Анан ушулар да бар да. Анан эгер утуп алсаң, анда баары уттукташат, жазышат. Анан мисалы да, жакшы болуш, аста жаман болуш бир паса деген код го, мисалчы. Результат көрсөтүп атасың, о, жакшысың да. Анан бир моменттер келет, ар бир спортсмен утулат. Анан утулганда анан кайра ошол жакшы деп жүргөндөрүң эме болуп калат да, мындай башкача карап, секирип ушинтипчи. Анан аларга деле көңүл бурбайбыз, просто ушундай нерселерди эме кармап баштайсың да. Чоңойгон сайын көрүп, кимдин ким экенин, ошондой эң жакшы нерселердичи. Ушул эң кыйынчылыктары ушул да спорттончу. А спортто эч ким утулмайынча жүрбөйт да, бүт барып утат да. Эми башка билбейм, утулбаган адам жок болуш керек. Дагы кандай кыйынчылыктар бар? Биздики баарыбыздыкы эле окшош го дейм, чын элечи. Баягы эң биринчи очередь, баягы эң биринчиден Сен бойдоксуң да. Кеч киришкек да болсоң эле. жок, ооба да. Биз мисал алсак, мен урама командага кошулганыма 2015-жылдын аягында кошулдум урама командагачы. Ошондон бери ушул жылына окшош да, ушундай жайында биздики анткени бул эң негизги мелдештерибиз сентябрда болот. Август, сентябрь, октябрь, дүйнө биринчилиги, Азия оюндары, Олимпиада оюндары ушул август, сентябрь, октябрь 3 айдын бирөөсүндө болот. Ага жакшы өзүңдүн формаңды жакшы алып келиш үчүн ушу жайы менен тренировкаңды токтотпош керек да, режимдичи. Анан өзүбүздүн көпкө барбай эле коюн, дос балдар болот, классташ балдар болот. Биз биякта тренировка кылып, режим карап жатканда көлдө турабыз. Көлгө эз алып келген, бир жумага кеттик дейт. Бир жума эмес, 2 күн убакыт жок болуп калат. Анан ошол нерсе чын эле кыйнайт, чын элечи. Анан баардык эле эз алып жүрсө, анан бир убакта тартат, чын элечи. Эмне кылсам, мындай ой келип, тияка ойнап, бияка ойларылып, анан эстейсиң да, кой, мен ушундан чыдап коеюн. Эми ашып кетсе бир 10 жылга чейин күрөшөт экенбиз, 30-35ке чейин күрөшөт экенбиз. Ошол убакта кыйынчылыкты өтө алалы, андан кийин буюрса шашпай жыргайбыз депчи. Ар бир кыйынчылыктын артында жакшылык бар дегендейчи. Анан вес го дейм эң баарынан элечи. Мен ошо эң кыйналганым бир жолу ошо 10 килограммга чейин вес куулагам. Ошондо айткам, чын элечи, могу соревнованияга чынды айтсам баягы вес түшпөй кыйналып калгам да, акыркы күндөрү уже түшпөй калып, агайлар тияктан туугандар, үйдөгүлөрүм ушундай кыйналганымды көрүп жөн эле койчу, күрөшпөй эле койчу, таштап кел, андан көрө басып бияктан үйдөн эле оокат кылалчы. Анан ошол убакта кыйналып ушундай жетип кетти да, анткени 2-3 күн эч нерсе жебей эле тренировка кылып калдым да, вести түшүрүш керек болуп калды. Уже отказ бергенге кеч болуп калды, анткени кетип калган баардык нерсе, протоколдун баары кетип, уже келет деп. Анан менин максатым күрөшпөй эптеп веске түшүш болуп калган да. Эптеп бар веске түштүм, мага чоң жеңиш болуп, анан эптеп чын эле кыйналып бар веске түштүм. Мен ушул акыркы жолу кууганым болсун вести. Болду, мындайын куубайм дегем. Бирок баары кичине анан курсак жойгондон ал нерсени бар унутуп калат да. Андан бери уже канча жолу куудук, уже эстен эле чыгып кетти. Мындай болот го. Мисалы, Састараны мындай кыргыз эли өзү ушундай го. Мындай комментарий айтып, тигиндей эле жазып, анан мисалы ошо мындай ойлой берет да, мисалы эми айла жок киргизесиң да Инстаграмгачы, тияка барып муну киргизесиң, анан ойлошот да аларчы, изалбай жүрөт депчи. Эми ал өзүңдүн мындай көңүлүңдү көтөрүш үчүн кирсесиң да, мисалчы кээдечи. Анан аяка барып атканда да жөн барбайсың да. Мында канча жүк бар маяктачы. Мисалы жана видео роликтер чыгат го, мындай адам проблемасы жок депчи. Мисалчы, диске ошо да проблема, астыда проблемасы ушу да, преградадачы. Ошону биз жеңиш үчүн бардыбыз да. Мисалы барып биз чемпион болсок, арттагы маяктагы канча деген билинбейт да, көрүнбөгөн нерсе,
бирок ошонун баары мындай арттан кадимкидей түшөт да. Анан сен мындай жеңейип мындай чымчыктай эле учуп каласың да. Мисалычы. Анан биз бир жолу барганбыз 2017 улуу көз Индияга, Нью-Делигечи, Айзага. Анан мисалы өзүнүн эле жаныбызда мисалы чучук, анан курага, финиктер бар болчу. Алып алганбыз. Анан гостиницадан тамак ашка чейин бир мисалы 1 километр болчу да. Эми Индиянын күнүсын айтпай эле болду. Анан биз деген комнатадан эле вес кууганда финик жеп, анан чай ичип койбойбу? Ошончо басып барып, эстеби? Басып барып, ошогочу күнүс. Мыяк жактар мусор, Ерназар айтканда жана чийип коюшкан өздөрүнчө. Месталарынчы 1 метрденчи чийип алып жашап алышкан. Кетип бартасың, моментип акча сорап, тиң жакка сөйт, сен өзүң вес кууп атасың. Вес кууганда адамдын бул мындай нерв болот го. Мисалы мынчалык кистен болсо, вес кууганда мындай эле окот да. Нерв мыякка эле чыгып турат да. Көрүнүп элечи. Жана бала төрөлөт го. Төргөн мыяк көрүнүпчү. Нерв ошондой эле окот. Адамдыкычы, вес кууган адамдыкычы. Мындай бир нерсе эле эч нерсе жакпайт да. Анан экөөбүз бардык. Эми аяктыкы халал тамак эмес, Индияныкы. Кирип тирип арбуз жеп, анан чай ичип эле кайра кеттик да. Кайра 1 километр басып келгичек курса качып калды. Эми анан ошондо бир жолу күрөшүп келаткандабы экөөбүз кетип бартабыз. Анан автобустан токтогондо аяктыкы бир дорожный эмеси ызычу да. Любой машинаны карасаң чийик. Анан мына Индияда мисалы 1,5 миллиард адам бар. Анан бир 200 миллион, 300 миллион, 400 миллиондой мындай мен оюмча көчөдө эле жашайт го дейм да. Көчөдө эле жанагынтип. Анан мындай өтө мындай кири эме да, шаарда өтө кир. Анан могу Кыргызстаныбыз мындай Индияга барып келген деген шүгүр айткам да, алагач миң тесе шүгүр айтасың. Анан бир жумадан кийин Азербайжанга барганда кайра мындай ойлоп каласың да. Азербайжанда мына кооз шаарда. Мынтип ойлоп каласың да, кайра мынтип депчи. Адам мындай той өрбөйт да. Өзүнө ыраазы боло бербейт да. Жана эми айткандай, мисалы Эмиль Эсенаевдин бир видеосун көрүп калгам. Мисалы сен мындай эле машина алайын дейсиң да. Анан ага жеткенден кийин адамдын эмеси ток болуп калат да. 2-3 айдан кийин кайра тиги машинаны алсам экен дейсиң. Ага жеткенден кийин бир 5-6 айдан кийин жип эле айтып койсом жакшы болмок депчи. Ошентип адамдын эмеси тойбойт да. Токтоткон беш керек да. Мисалы азыр мына жан бир мирный войн деген кино бар. Эчем айтканда, спорт жөнүндө атайынчы. Адам деген ошо максатына баратканда бактылуу болуш керек да. Максатка жеткенде эмес, максатка баратканда бактылуу болуш керек да. Максатка жетпей тириш жетпей калса инфаркт болуп калышы мүмкүн да. Ошо жашоосунда максатына жетем деп аракет кылып сүйүнүп, жыргап ушинтип жашаш керек да. Максатка чейинки жолдон рахат алыш керек да. Ага жетпей эле тириш жүрө бербейчи. Мисалы ошондой да жашоочу. Эң сонун. Эмеге өтүп жеңиштерге мисалы эң унутулгус, эң сонун мындай рахаттанып, ушундай кайсы жеңиш болду мындай эмоционалдуу жеңиш. Сүйүнүп, кубаныч коюнарга батпай. Башта ыйлап, барким ыйлап ийген учурлар болгондо улуктап эле. Улук ошо биринчилерден бул улук жетишти, жакшы жеңишке чанан улук баштап кетсе. Эң жакшы жеңишим эме Бишкекте Азияда чемпион болгом ошол жеңиш болуш керек. Эң биринчи жеңишим да. Эң жаш кезсиң андай жок, биринчи канча 7-чи класс кезде Рысбек агай бар го. Мамышев Рысбек агайчы. Сборго барган ошонун үйүнө жатканбыз. Анан компьютерден ушу эмелерди көрүпчү, сүрөттөрүн көрүпчү. Анан ал главный тренер болчу да. Анан тиги сүрөттөрүн көрүп, барецтерди көрүп ошояктанчы. Ушундай деп же көзүм ашча башкача көрүнөт да, алар болбосо кичинекей эле кадеттин барецтери. Кадетте күрөшүп жүргөн балбандар да. Анан ошолорду көрүп аябай суктанычы. Анан жыргап аткандарын көрүп, анан ошойтат эле бирден болуп интернатка тапшырдык. Анан ошойтат анан тиги 9-класс кезде ошо кадеттер арасында чемпион Азия болгондо
ошол жаккан ошол нерсечи. Жактан үйүңө барсаң бүт кубаныч, баары жыргашат. Ишке чыксаң баары жыргашат. Анан ошондо чоң спортко көзүм ошондо ачылды да. Анан кийин элдер дагы эметет да. Кээ бир балдарды сен жакшы деп атат, кээ бир балдар көтөрө албай калат, учуп кетет да. Ошону да билиш керек да, жаныңда бирөө болуп туруш керек, айтып турганчы. Анан тиги мен жанымда тиги Кармыш агайды билесиң, Акматов Кармыш агай. Ал болсо тиги урушуп турчу эмес беле. Эки сөзүн бири эле урушчу эмес беле, биздечи эмне ойнойт, тигини кылбай ойнар, муну кылбай ойнар делечи. Ошол агай да көп нерсени тарбияганы, көп нерсени берип кетти. Туура подход кылчу экен да. Чемпион айыз болдум. Бар, эз алып кел деп. Жөнөтүйдү. Бар фипкичники болуп, тиякта ак кемеде гостиницада жатып, эз алып, бассейнге чүйүп, өзүң душаңа жагат да, анан кел, анан мириге барып, антип минткенден кийин көлгө жөнөтүп, бар көлгө бар, эз алып кел депчи. Көрсө бунун баары туура подход экен да, спортсменгечи. Анан ушулардын баарына, ошол жеңиштин баарына жанагылчы. Ошол жеңиштин жарымына көбүнө ошол агай, Кармыш агай эң жакшы десе да. Биздин да эсибизде сонун жеңиш болгон. Эрназар сенкичи? Мен эң эсте калчу жеңишим 1-2 бар да. Эми экөөнү тең эле айтып берсем болот да. Эң биринчиси бул 2020-жылы Алматыда Олимпиада оюндарына тандоо болчу. Алматыда болуп анан эми баягы биринчи күнү чучугулак кармалып, анан чучугулакты карасак ичинде жакшы спортчу түшүп калыптыр да. Өзбекстандын атынан күрөшүп жүргөн Россиялык болгон легионер болуп келген. Анан чынын айтканда көптөр ишин алган эмес. Анан тим аябай эле тажрыйбалуу болчу да, аябай эле. Ошол убакта эле Европаны уткан, Азияны уткан, анан дүйнөдөгү баягы мыкты спортчулардын бири болчу да. Анан бирок эми кандай болбосун, баягы агайлар эң негизгиси кандай болбосун, аягына чейин күрөш. Кандай эсеп болбосун, 8-0 болобу, 9-0 болобу күрөш эң негизгиси. Анан айткандай эле чыга калып, ичине тажрыйбага салып баягы көп балалуу иди, 8-0. Анан ошондо деле баягы ойдо агайлардын күрөш дегени бар болчу. Анан күрөшүп ошону утканда ушундай сүйүнгөм, чын эле ошол жеңиш менин эсимде азыркыга чейинчи. Баягы мен спортто барьер деп коет го бир. Ошол барьерди ошол жерде өткөндөй сезгем өзүмдүчү. Ошондон кийин мындай өзүмдүн күрөшүм дагы ачылып, аң сезимим да башкача ойлонуп, болот экен. Демек олимпийский чемпион болобу, дүйнө чемпион болобу, аны утса болот экен деген сезим ошол жерде ойгонгон. Ошондо анын үстүнө дагы экинчи нерсе, аны утсам мен лицензия алмакмын олимпиадага. Экинчи нерсеси, олимпиадага лицензия уттум. Ошондой эле күчтүү балбандардын бирөөсүн уттум деп, ошондогу сезим менден кетпейт да. Ошол эсте каларлык жеңишим болгон меники. Алибектикин угалы. Бизге кадеттер арасында жанагы 3 жолку олимпийский чемпион бар го, Бойсер Сайтиев. Ошол жака мен өзүм 42-де күрөшчүмүн. Кадеттер арасында 46-га барып калганбыз да. Анан ошондогу бизден 1 жаш улуу Аскат деген бар болчу. Эми ал убакта мындай кадеттерде жанагы эң жакшы күрөшкөндөрдүн бири болчу да. Техникасы, любой жагы тактикасы күчтүү болчу да. Ал 46-ны чемпион болчу. Анан чого барып калып, анан вес куйсуң, тияк басасың, команда менен чогорасың, ошондо Аскат мынтип эле өзүнүн мындай төшүн кагып, мындай эми бул 42 баласы деп баш эметкенсипчи. Анан күрөшкө чыктык, эртеси веске түшүптүр. Анан биринчи групп мен чеченский уттум. Дагестанский утуп калды. Андан кийин мен чеченский утуп калдым. Чеченский, Дагестанский заход утуп алды. Анан мен за третий күрөшүп, анан бир 3 секунд калганда лампочкача утуп кеткем да. Мындай чоң аренада күрөшүп, 3 секунд калганда утуп кетип, сөйүнүп,
ошол жактан кол көтөрүп, агайлар кол көтөрүп, сүйүнүп, жаман сүйүнүчкө өтүп анан чыккандан кийин Аскатты көрүп калдым да. Мен да жанам деп тигил басып кеттим да. Утулуп калгандан кийин кичине мына адам көп сүйлөп алат го. Отурса мен жанам деп басып кеттим да. Аны бүткөндөн кийин бир тамак аш болот го. Кыргыздар бар, тамак алып берет, тинтет. Тамак алып бергенде жанам деп кечки эле ошону карапчы. Суу ичсең деле, тамак ичсең деле ошону карапчы. Баргандан кийин интернетте го. Интернетте чоккон. Баргандан кийин кичине мындай эме болгон да. Дедовщина сәреме болгондо тийбейт да. Бүткөндөн кийин ушундай болот да. Жакшы окуя Жок айтып кол алыңсыңдарчы. Жакшы. Анан бизде мындай го, спортчуду деле кичине мектепте окуган, сабактан качкан, ушундай адамды элестетип калгандар бар го. Китеп окуп турасыңарбы? Окуйт биздин балдар. Кандай багытта китептер жагат? Эми көбүнчө эле биздин баягы спортсмен болгондон кийин көбүнчө баягы мотивация берген китептерди окуганга аракет кылабыз көбүрөөкчү. Ошондой китеп чыгып калса окуп, аябай эми көпчүлүгү баягы мен өзүм билбеген китепти алып окуй берейм, эч кимден сурабайчы. Анан бирөөлөр айтып калат го, байкелерибиз же китеп жакшы көргөн агайларыбыз болот, байкелерибиз, эжелерибиз болуп калат, үйдөгүлөр болуп калат. Анан ошолор могу китеп аябай таасир берди мага. Могу китептен таасир алчу китеп экен, сабак алчу китеп экен. Ушуну окуп койсоңор өкүнбөйсүң деп айткандарын, ошондой китептерди окуган жагат да. Эми окуганда дагы чын эле ал жактан ошондой нерселерди алса боло турган китептер болот да. Эми спортсмендер чын эле силер айткандай көптөр ойлойт баягы эми ашыгып булчуңдарын качайт этип эле анан здоровый болуп жүрө берет. Жок. Ал булчуңдарды качайт этип берген менен бул жагыңды иштебесең анда ал жагы эчтеке жардам бербейт спортточу. Экөөнү бирдей алып кетсең ошол идеалный спортсмен болот да, идеалдуу. Чоң жеңиштерге жетесиң да. Анын бияңды иштете бер. Көп андайлар чын элечи. Спорт десе эле монтип эле качайт этип, бирок аң сезимин өстүрбөгөндөр алар көп чоң жеңишке жете албайт. Жакшы. Эмеде мисалы мыкты формада жүрүү үчүн балким китептен же кимден кеңештерди аласыңар? Мисалы туура режим барбы? Тамактардын калорияларын эсептеп жеп керек. Эми мисалы чоң спортко киргенден баштап 8 класста кирип турбуз да, мисалычы. Ошондон баштап эле мисалы ошондон баштап эле салмак болуп келебиз да. Анан өзүңдүн организмиңди ушундай билип каласың да. Момча вес тренировка кыласың да, мисалычы. Мисалы тренировкага 66 болуп кирдиң да, мисалычы. Анан тренировка бүткөндөн кийин мен азыр 64 300 миң деп туруп, мисалы веске түшсөң 64 300 болуп чыгасың да. Ушунчалыкка чейин билип каласың да өзүңдүн организмиңдичи. Канча салмак кетирдиң, канча салмак. Мисалы вес кубатып бир стакан сууну ичесиң, ар жак бир жак жүзүм жейсиң, анан тиги банан жейсиң, мисалычы. Карап туруп 300 грамм жедим десең, 300 грамм жеген болосуң да. Ушунчалыкка чейин билип каласың. Анан албетте калорияларды да карайбыз, анан тамак ашты, мисалы ушунчалыкка чейин организмиңди билип аткандан кийинчи. Анан эч кимден деле мен мисалы үчүн эме сураган эмесмин мен. Вести кантип коебуз, же болбосо кандай тамак ичебиз депчи. Эми сен өзүң тамакты көп жейсиңби, туура эмес тамак жейсиңби? Мисалы сен кыйналбайсың же Элназар кыйналбайт. Мен өзүм кыйналам да. Анан өзүңө карайсың да. Анан 1 килограмм камыр жегенден көрөк 300 грамм эт жегениң жакшы болот атпайбы, мисалычы. Туурабы? Көпкө чейин калория да көпкө чейин ток болот. Анан ошо анан китепти окуганда мисалы спортсмендердин китептери, мисалы ар бир спортсмендердин жазылган китептери бар да. Мисалы Карелиндикин окугам, өзүнүн өмүр баяндарын, кандай болот, кандай Карелин көп жолку чемпион мира, 12 жолку чемпион мира, 4 жолку 3 жолку олимпийский чемпион, 1 жолу экинчи окуган. Ошондукун окугам.
Иван Ярыгиндикин ошонукунда окугам. Эми алардын жашоосу менен биздин жашообузду окуп көрсөм окшош эле экен да. Анан мага кандайдыр ал китеп кызыксыз эле болду да, чын айткандачы. Ник Вуйчич мисалычы, ошолордун китептерин окуп калабыз. Мисалы любой нерсеге жетсе болот да, мисалычы ошол адам жетип аткандан кийин башка адамдар кантип жетпейт мисалычы. Просто мээни алып келиш керек, психологически ошого дайын болушуң керек, өзүңдү эчтерден аябашың керек дегендейчи. Ошолорду окуп анан мен тиги өкүл атабам бар, өкүл атачы. Ошол көп окуйт да китепчи. Анан айтып берет, ал биз баарыбыз барган күн баары барабыз да, сүйлөшүп отурган жагат да. Аны менчи. Китеп окууга депчи. Силер китеп окуула, так ушунда мээге куюп таштайт да. Жаныңа туруп эле бирөө китеп окуп атса, китеп окуйсуң да, мисалы мен маяктан үчөөбүз китеп окуп атсак, сен кантип окуй коесуң? Макул бир жума окуа, бир ай окуа, бир жыл окуа, экинчи жыл окуп баштайсың да. Ошондой мисалы ошентип айтып, анан Чубак ажынын видеолорун көрүп калганда, Чубак ажы айтчу го, мен бир отурганда 300 китеп, эми 300 барак окуп коем, китепке кирип кетем депчи. Мен таң калып жүрчүмүн, кантип ушу кандай адамдар китепке кирип кетет деп элечи. Китепке кирип кеткен адам булуу деп жомойт окуп атчы. Анан көрсө чын эле китепке кирип кеткен болот экен да. Анан өкүл атам ошо бир китепти окугула деп өкүл апам да экөө туруп ошо бир китеп берген да. Асель деген китеп. Баары эле окуса керек. Асель деген китепчи. Могу китепти окуп көрүлө депчи. Мага ушундай нерселер жагат да, бирөөнүн окуясычы. Бирөөнүн окуясы болгондо жакшы окуя эмес, жаман окуялар болсочу, мисалчы. Кызык окуйсуң да, бул дальше эмне болот депчи. Кичирээк китеппи, баягы мен сенден самолеттен алып окуп берген, мындай Асель деген бир кыздын окуясы да. Мен ошо самолеттен окудум. Бир ошол кыздын окуясына окугандачы, ушундай кирдим да ошол китепкечи. Ошо таң калдым мен. Кыскача болгондо бир кыз детдомго түшүп калат, атасы да каза болуп, анан китепте жазылган боюнча ошо Ош тарапта болгон кыз да. Анан ошол Ош тарапта болгон кыз ушинтип китеп ошол детдомго түшүп калып, эниси экөө. Анан ошол кордуктун баарын көрөт, короче, тиги эниси дагы дүйнөдөн өтүп кетет. Анан тиги ушулса наркоман да болуп чыгат. Бүт нерсени кылып, байкуш кыз кыйналып чыгып, анан эң акырында эме да дүйнөнү качан тааныйсың, сен Аллахты тааныганда тааныйсың да. Сен дүйнөнү качан жоготосуң, Аллахты жоготкондо жоготосуң да. Мисалычы, хоть миллионер бол, мисалы үчүн тааныштарыбыз көп эле мендечи, мисалычы, тааныштарым миллионерлер бар да. Бирок бактысыз да. Чын айтайын, бактысыз да, мындай. Ал Аллахты, жүрөктө тынчтык жок, Аллахты таанып билбей алган. Анан Аллахты тааныган адамдар дагы мисалы бар, бирок алар миллионер болуп, мындай өлө на расслабоне жашайт да, жыргап мындайчы. Анан ошол китептен ошол нерсе да, мисалы. Аллахты ошол тааныйт ошол кыз айң акырындачы. Анан ал өзү рактан ооруп калат, онкологическийде жатат. Анан китеп окуп атсаң, онкологический жатса, тиги Бишкекке келет да алчы. Анан тиги Акунбаева, тиги советский онкологический жатса, өзүң ошол жакта жашап атсаң, өлө кызык болот экен да. Могу жерде кайсы палатада жатты болду экен депчи. Палатасынан бери жазылууда. Чын айтканда, палатасына чейин баргым келди, көргүм келипчи. Анан ошондой чынын айтканда китепке кирет экенсиң. Ушундай өзүңө душаңа жаккан китеп болсочу. Кээ бир китептерге болсо, мисалы үчүн көп деле кире албайсың. 10 барак окуп коесуң, 20 барак окуп коесуң, жабасың, мисалычы. Ошонун баарыңарга ошону эметип кетем, айтып кетем. Аселди бир окуп койгулачы. Акыркы окуган китептериңи бөлүшө кетсең. Акыркы мындай таасир ала турчу китептерден ошол бир байкебиз ошо нарындык ошо китепти жакшы көргөн
бул улуктун өкүл атасы биздин байкебиз болуп калат, Алтынбек деген байке. Ошол кишинин үйүнө көп барабыз, тамакка көп чакырат. Анан кетип аякка барып сүйлөшкөндө жагат да, баарыбызды тамакка чакырат, сүйлөшүп отуруп эле билинбей эле 1-2 болуп кетет саат, чынын айтканда. Эми баягы тренировка жок учурда барабыз ал жака, 6 дем алыш күндөрүчү. Анан ошон үчүн эртең эзе алабыз да деп аягы сөзгө кызыгып кирип кетип отура беребиз да, сүйлөшүп. Анан көп кызыктуу, көп пайдалуу нерселерди айтып берет ал байкебиз. Анан ошол байкебиз айтып калды, мындан 1 жыл болду же 1 жыл деле боло элекпи, баягы мен бир китеп окудум, ушуну окула деп. Анан кайсы китеп экен десек, эми Самурай без меча дейт. Кылычсыз самурай депчи. Кылычсыз самурай экен кыргызча. Кыргызчасы бар экен десем, жок, мен орусчасын окуп бүттүм деди. Андан китебин алайын анда байке десем, менден эме болуп, Алибек биринчи алып кетти да. Мен сенден кийин ал окуйн деп, анан баягы залда жүрүп, ал эстен чыгып кетиптир. Анан ошо кышта окшойт. Кыргызчасы чыгып калды. Жок, кыргызчасы эмес, ошол эле китеп деп көрүп калып кайра эстеп кетип, анан ал окудум. Бир сире окудум дагы, чын аябай таасир алдым. Кылычсыз ушундай башында кызык албай, кире албай ушинтип аткам, бирок кирип кеткенден кийин 2-3 күндө эле бүтүрүп коет экенсиң. Анан байке айтып калды кайрачы, дагы бир жолу окуп койчу эми депчи. Ошону кайталап эле кой депчи. Анан эми эмнеге антип атат, бир жолу окудум го деп. Анан экинчи жолу кайталап окудум. Анан ошондо мындай 100 дебесем дагы бир 85-90% аябай түшүнүктүү болду да. Анан ошол китептен аябай таасир алдым да. Чын Кайсы окуялардан, балким сапаттарынан башка калмады. Эми баягы мен колуман эч нерсе келбейт деп, ал жакта эми Японияда болгон окуя экен. Баягы башкы каармандын аты Хидаёши эсте калды да. Өзүнүн сүрөттөлүшү боюнча бою кичинекей, келбети да канча эмес, баягы кедей үйдө төрөлгөн эле бала болупчу. Эми андайлар деген ал убакта бул баягы аябай эле эски окуя да. Император болуп жүргөн убактарда, анан клан болуп согушуп жүргөн учур. Анан ал убакта чынында андай кедей үй бүлөдөн чыккан бала тет жака барып, ошо килейген Япониянын императору болуш жок нерсе да, бул болгон окуя экен булчу. Бирок анан ошол үй бүлөдөн чыккан, өзүнүн атасы өлүп калып, өгөй атасынын апасы менен өскөн бала да. Өзү анан 18 толуп баягы кетип, мен эми өзүм жашоомду эметейин, истейин деп үйүнөн апасы менен коштошуп кетип, анан ошол императорлук даражага чейин жетип атпайбы. Эми аны айтып отурсам азыр көпкө отуруп калабыз го, чын аябай эсимде да, ар бир кылган немелеринен беричи. Анан чын ал жактан ал жакта эң негизгиси өзүнүн чечкиндүүлүгү, анан тоокечилиги барат да. Мен ушуну кылышым керек. Биз көп нерсенен тартынып коюшубуз мүмкүн. Буну кылбай койсом азыр, муну кылып ийсем туура эмес кылып аламбы? Туура эмес кылып алсам эмне болуп кетет деген ойчу. Андай нерсе жок экен. Чечкиндүү, өзүнө бир чечим кабыл алды, ошол нерсени кылган мага сапат аябай жаккан да. Ошо жумуштарга да өзү келет. Жумушка баягы эми өзү башталгандан башында баягы бут кийим ташып иштеп кирген. Ошол жакачы. Анан ошол императордун бут кийимин ташып антип, анан ошол императордун ордун баскан да кезинде баганда. Анан ошондон аябай таасир алдым мен да, чынындачы. Болот экен депчи. Чоңдор негизи ошолордо иштесең негизи. Анын дагы бир сапаты чын эле ошол баягы өзүнүн кол алдында иштеп жүргөндөргө баягы жумуштун баарын арта бербей өзү кошо киришкени. Өзү барып, эгер өзүнүн акылы баягы эми императорлук даражага жеткенден кийин аң сезими да ошого жараша өсөт экен да. Анан кол алдындагылар иштеп бир кичине кыйналып аткан нерсе болсо же туура эмес кылып атса, өзү ошо бийлигишип, баягы өзүнүн текеберчилигин алып таштап, өзү барып, мындай болот деп өз мындай аралашкан, өзүнүн алдында, кол алдында иштегендер менен аралашып, алар менен тыгыз мамиледе болгону да. Эми анын эми баягы кличка деп коебуз го, келбети эми маймыл деп ошондой кличка коюлган экен да, аябай келбети да анча эмес. Өзүн бир аял болуп, Нане. андан кийин эмес жиберди. Үчтүү аял эмес. Бүт нерсе жетсе болот. Ишеничке. Эң негизгиси койгон максатты коюш керек. Анан ошол максатка болгон иш аракетти мындай ортодон токтотуп салбай, ошол максатка жетмейинче аракетти кылыш керек. Максатты алмаштырбай, жолдорду алмаштырбай.
ошо эң туура айтылган да, ошо максат. Биздин азыркы жаштардыкы ичинде көбүнчө бат албашып турат го. Бир көп алыска барбай эле коелу, дос балдар, инилер болуп калабы. Бир карасаң, мен бизнес кылайын деп атам дейт. Жакшы кыл, ооба деп кайра бир айдан кийин жолугасың, Европага кетейин деп атам дейт. Мейли дейсиң, кайт жок дейсиң да, жакшы ийгилик. Европада жүрүп карасаң, Америкага кеткен атам дейт. Анан ар кандай болуп кетип атат да. Ошон үчүн силер айткандай баягы максат эмес, жолдорду алмаштырыш керек деген туура сөз. Олег, акыркы окуп эсте калган китептерден таасир эткен? Азыр мен эмени окуп аткам, азыр пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын китебин окуп аткам, өмүр баян. Ошо өмүр баяндан бир 2-3 эмени айтып берейин, окуясын. Мында болуп экен да, пайгамбарыбыз жанагы бир пайгамбар болуп элек учурда бир 30-35 жашта, жок 35тен өйдө го дейм, пайгамбар болоюн деген учур 40 жашында болгон да. Ошондо жок, болгондон кийин экен. Анан ал деген бир кемпирге көз көрбөгөн кемпирге тамак алып барчу экен күн сайын. Анан алып барганда ал динди айтып баштады да. Анан ушу Мухаммед деген туура эмес жолду көргөзөт. Ошо тамак алып барганда пайгамбарыбызга айтып атты да, Мухаммедкечи, пайгамбарыбызга. Ушу Мухаммед деген эмне деген киши, ушундай жаман сөздөрдү айтып, ушул динди биздин ата бабабыздын жолун бузуп атат, дегендей деп айтчу экен. Пайгамбар көз көрбөйт да, күлүп коюп кетип калчу экен. Күн сайын алып келчү экен, Ал кемпир өлбөй, пайгамбарыбыз 63 жашта өлүп, анан эме алып келип баштайт экен. Абу Бакр дозучу эмеси. Сахаба эме болуп калат да, өзүнүн кайнатасы болуп калат. Дозу да кайнатасы болуп калат. Анан ошо алып келип баштайт экен. Айша энебиз айтат экен да, алып барып тур деп чыгачы. Анан ал алып барып турат. Анан 1-2 жыл өткөндөн кийин айтат экен да. Абу Бакрбы эме эткен. Мен алып келе аткан тамактарга ыраазысың дейт экен да. Анан жок, мен чото акыркы 1-2 жыл мындай житти сезбей калдым дейт да. Тияк депчи. Ошондо деле айтып берчү экен да. Анан ким болчу десе, ал деген сиз жана жамандап аткан, сиз жаман каршы мындай против чыгып аткан ошо пайгамбар болчу дейт деп өтүп кеткенчи. Азыр мисалы алдыдагы ажо башчыларыбыз мисалы эртең кел, сага мындай белек берет деп, же мындай сен менен байланышып десе, мындай адам мындай өзүн жоготуп туруп барат да. Мындайчы. Анткени ал деген бул дүйнөгө жүрөгү берилген да. Аллах айтып атпайбы? Силер биринчи мага жүрөгүңөрдү бергиле, бул дүйнөнү силерге эч тукум депчи. Ошон үчүн мисалы Аллах Таала күн сайын чыгарат. Мисалчы 5 мал чыгарат. Андан кийин өзүнчө мындай жолду ачып койгондо байланысыңар болот дейт. Башка мындай дополнительный намаздар мененчи. Биз деген мисалы Садыр Жапаров айтып койм, биздин президент азыркы учурдагы. Чалып чакырса, азыр мындай костюм кийип, атыры, эң жыттуу атырлар себебиз да. Неге биз ушундай дүйнө жүзүндө мындай башкарган Кудайга, неге биз намаздарга ушундай мамиле кылбайбыз да? Ал деген мындай жана биздин эме айткандай, Асан устаз, Мамбет Асан устаз, биздин устаз айткандай, эме айткандай. Ашказан ток, төз ачкада, кулак ток, көз ачкада. Ар бирибиз мындай жүрөгүбүздө кризис да, айткандайчы. Ошон үчүн эң биринчи биз деген оокатка маани бербей, акылга, анан иманга маани бериш керек да. Ошондо жүрөктө мындай иман канча болсо, адам акылга салып эметет да. Булар айткандай, күрөштө толук эле мындай күч эмес да. Акыл болбосо, жана канча деген мындай күчтүү адамдар күрөшөт. Акылга салып келип утуп болот. Акыл болуш керек да. Көп кишилер мындай айтат, комментарий жазат. Спортсменде только күч депчи. Адашасыңар. Соцсыз тармакта өзүңөр эле отурасыңарбы? Ооба. Өзүңөр карап баракчаңарды. Фейктерге кандай мамиле кыласыңар? Барбы фейктер спортсмендерде? Же фейк болгондо биздин атыбыздан башка ачып алып же жаман комментарий жазгандарды, жаман комментарий жазып, Эрназар мерден монтуп койбойт белең деген сыяктуу жаман комментарий. Жок, андайларга көңүл деле бербейсиз. Андайдын ар бирин жазышабы? Мен комментарий ичинде көп окубайм. Мисалы комментарий 100 комментарий, 200 комментарий болуп жазылып атсачы. Анан
эгер ошонун 100 комментарийинин же 200 комментарийинин 90% жаман жазып атса, анда ойлош керек да адамчы. Анда менде эчте косяк бар го депчи ойлонуп баштайсың да. Эгер ошол 100 комментарий же 200 комментарийнин арасынан биз 5-6 ушинтип жазса, анда деп анда көңүл бурбайсың да. Мен ушуларга окуучумун да негизичи. Анан окуганда эми биздин кандай тренировка кылып атканыбызды, кандай эметип аткан, кыйнап атканыбызды эч ким билбейт да, мисалы үчүн мага кечимге эле кереги жок дегендейчи. Анан бул муну чыкса утуп коет, тигини утуп коет дегендер бар. Анан ошол жазып аткандар өзлөрү ошол кайрылга кирип көрдү эле жашоосунда бир жолучу, же рингке чыгып көрдү эле жашоосунда бир жолу, же чуркап көрдү эле, мисалычы. Ошол вопрос да. Анан кээ бир адамдар деле эметип калган. Мисалы ушундай жазып атканда, могу ким болду экен деп анан сүрөттөрүн билип көрүп каласың, анан ошолорду көчөдөн же болбосо бер жакта эме жакын эле айланаңда жүргөндөр жазат да анчы. Анан эчтеке деп айтпайм мен. Эчтеке дебейм. Анын сөзү өзгөрүп кетпейби? Жок, алар кандайдын эле жүрөт да, мен жакшы деле, мен ким экенин билесиң да, мисалчы. Мен аны эчтеке дебейм да, бирок көңүл деле бурбайм анан өзүм тиги личный тренерим Сүмөнкулай айткандай. Сен окуп эле, ошолорду окуп эле, мээңдин баарын ошол жака буруп эле неме энергияңды кетирип атасың. Алар вообще окуга болду дегендей, андай окуй болуш керек экен. Жаман жазса деле, жакшы жазса деле азыр уже окуйм да. Анан личкага жаз кайрылса окуганга аракет кылып коймон. Көп деле акыркы учур көп деле мындай отурбай калдым, бирок отурам эми активный эмес болуп атам да. Негизи эле бош учурда спорттон тышкары эмне кылган жагат? Эмне менен алектенет? Бизгеби? Биз көбүнчө мисалы жеке өзүң спортсмен болгондон кийин футбол ойнойбуз көбүнчө. Эрназарда ойнойт, Улукта ойнойт. АФЛГде ойноп калабыз, тияк ойноп калабыз. Анан көбүнчө мындай азартный сыяктуу ойун, мындай эмет эмес, акчага эмес, мындай азарт сыяктуучу. Футбол, анан бильярд, анан теннис сыяктуу, анан баскетбол көбүнчөчү. Көбүнчө ошолорго ойнойбуз. Анан көбүнчө мындай таза абага чыгып прогулкалаганды көбүнчө. Ошол. Мен бошураак убакыттарым эми айткандай чын эле футболго көбүрөөк арнайм. Анткени баягы футбол чын эле күрөштөн кийинки жакшы көргөн спорттун түрлөрүнүн бири футбол деген. Негизинен баягы баардыгы ойнойт го, адам баласын ким болбосун, футбол баары тээп көргөн, топ тээп көргөн дегендей. Баары футбол ойногонду билет, футболго жакынмын аябай. Элмең айткандай, кандай турнир болсо кээде чыгып ойноп коебуз, команда болуп, бир команда болупчу. Анан ошол шарик тоолок нерселерге аябай жакынмын. Баскетбол болобу, теннис болобу, же бильярд болобу ойной берем. Анан шаарда жетти ысып кетсе, тоо жакка барып, таза абага чыгып, негизи команда полный ушундайбыз, чогуу чыгып, чогуу бир эс алып коебуз. Ооба, биз деле ушу регби, футбол, ушуларды ойнойбуз. Бильярд, теннистерди ойнобойм менчи. Футбол менен немелерди ойнойм да. Ушуларга аракет кылдым, жакшы эле бильярд ойногонгочу. Бильярд ойногонго өлөң жана столду айланып жүрүп чарчап калдым менчи. Булар болсо ойнойтам, буларды карап эле отура берем. Мына мисалы биз деген регби, футбол менен эле машыкпайбыз да. Ооба. Кээ кезде мындай футболдон эле жакшы, мындай Кыргызстанда топ ойноп аткан футболисттерди эле утуп койгон учурлар деле болгон. Анан мисалы баскетболдон эле айтып кетейин. Биз деле былтыр жайында Дагестанда чакырып, жок, Ислам Махачевди. Ошонун командасынан дагы башкалар чакырып, ал жакта мындай башкача мындай кыргыздарды ойнай албайт деген чыкканда, биринчи оюн биз деген былтыркы чемпиондорду 4-0 утуп атып 6-5 утуп кеткенбиз да. Ошондо мындай мен кыргыздар мындай жери менен жер болуп эле кантип ойноп жатат. Аякта мындай ойногондо биз менен чыкканда 1.80 өйдө ойногондо. Мулар жери менен жер болуп эле кантип ойноп деп мындай ошондо биз мына жакшы бир көрүнүштү көрсөтүп койгонбуз да. Кыргыздар деген мындай таң калышып калгам да. Регбиден да баатыр бар элечи.
башында мындай күлүп кыргызстар дегенде тияктан жанагы айтып атпаймынбы Аскатты айтканда ошондой сыяктуу унутуп атышканда уткандан кийин биз кайра жаңы унутуп калдык да. Ойнап атканда баарыбыздын бойлору стандарт боло элечи. Тигилер 1.80 үйдө 2 метр даңкан чоң габаритный. Даныста отургандар былтыркы биринчи команда менен чыкты, чемпиондор мененчи. Биринчилик ошолор менен чыгып калдык. Саат 7-те самолет менен учуп барганбыз. 10-до оюн болду да. Таң уктабай да бар эле 10-до оюн баштадык. Жаныбызда отургандар, артымда отургандар сүйлөшүп атат. Кыргыздарды утат тигилер депчи. Кыргыздарды утат, андан кийин тигиден командасы менен жолугат деп сүйлөшүп аткан, деп көңүл бурбай деп отурам. Ушунчалык күчтүү депчи. Булар биз нормально ойнойбуз да. Ушунчалык эле кат ойнойбу депчи. Биз чыгып турган чуркаганда биринчи оюн чыкса, биринчи 20 мүнөттө өзүбүз оюнубузду келтире албадык, экинчи 20 мүнөттө да таппай калды биздичи. Андан кийин ушу эң кызыктуу оюнда биздики боло баштады да. Кыргызды артта отургандар кайра. Азыр Кыргызстан ойнойт, Кыргызстанды көрүп алган кетели деп калышыптыр. Кыргызстан алады. Анан кайсы футболдук командага бермандык кыласыз? Реал Мадрид. Жок, мен бир эмеге эметпейм, бирок 2-3 командам бар, мындай баары өзүм колдоо көргөзүп жүргөн. Ошо эме Манчестер Сити биринчи командам быйыл да чемпион болуп сүйүндүрдү. Тарыхта биринчи жолу. Анан Барселона, анан Тоттенхэм болчу. Реал Чого футбол? Булак Реал менен Барса ойноп калганда ызы чогуп кетебиз. Эл классик болгондо биякта да эл классик болуп кетет да. Мына Анан Кыргызстанда азыркы күчтүү деген жеке ар бириңер өзүңөр айтсаңар 5 бир спортчуну. Бардык тармактан, негизи эле күчтүү деп эсептеген 5 спортчу. Айтпайм баштап кетсин. Эми жаңы результат боюнча айтып кетейин. Мындай өзүмдүн көз карашым боюнча эмес, результат боюнчачы. Мен мисалы Акжол Махмудов дейм, биринчи орунчу. Баары билет. Жоламан дейм. Жоламан 3-чү. Эрназар дейм, 3-чү. Эрназар. Андан кийин Улук, менимче. 5-чи Тайыр Жумашбеков. Бардык тармактардан. Баардык тармактар, бирок мен көрө алган жокмун да, башкаларды. Ушулар эле. Байкез айтып кетсин. Эң биринчи эме топ 1-де. Топ 1-де Акжол. Акжол азыр жакшы көрүп эметип атат, машыгып. Экинчиде Мерим. Мерим да жакшылап караса дагы жакшы болот да. Үчүнчүдө Жоламан. Төртүнчүдө Тайыр. Тайыр иншалла чемпион мира болот болсун. Инстаграмга киргизип бир жолу жазгам, чемпион мира болсун депчи. Мун эл назарда да жазгам мен бир жолчу. Бул да чемпион мира болду, алхамдулилла. Анан 5-чиде Орозобек Токтомамбет деген жаңы чыгат да. Ошол жакшы эмелер жок, булардын будущийин айтып атам да, иншалла. А так эл назар, серебряный призер мира, бронзовый призер мира. Булардын да жанымда отурбай, просто ошончо айтпай атам. А так экөө Тайыр менен Жумашбеков Тайыр менен Орозобек Токтомамбетов. Да менин жеке оюмда көз карашым будущий чоңураак да. Эми 5 ойунда болот бай. А так бияк колго кетсе уже анда көбүрөөк болот. Келечекти алсак аяктагы уже спортсмендер башка. Анткени алардын азырынча эмеси результаты азыраак болушу мүмкүн. Баягы кичине азыркы убакыттагы
күчтүү болуп аткан спортчуларды айтсак анда бешикке батпай калчудай болуп чыгат бир болгоч эмне. Баттыралы бешик. Эң биринчи эле айтып бергенден негизи бар эле азыр билет болуш керек. Ак жол менен Айсол булардыкы эми чын эле көп тарыхта калды. Анткени эң биринчилерден болуп Кыргызстан спорт тарыхында дегеле биринчи алтынды ушу Айсол алып келген. Мына ак жол алып келди керектен. Жоламан Шаршембеков, Мээрим Жуманазарова. Мына бул төртөө азыр Кыргызстандагы төртөө эле олимпиадалык спорттун түрлөрү боюнча дүйнөнү багындырган төртөө эле. Эки эркек, эки кыз. Андан кийинкилерге уже баары бирдей жакшы азыр эми Кыргызстанда спорт чын эле акыркы жылдары буюрса, жакшы өсүп келиппай анан Ошол оюңар кандай мисалы? Неге акыркы жылдары ушундай жыйынтыктар болуп, бир өзгөрүш кирди спортко же жаңы бир жаңылыктарды алып келди тренерлер кандай? Ал Же биздин балдарыбыз жеке аракет кылып башташты. жеке эркин күрөштү карап көрсөк, эгерчи эркин күрөштү карап көрсөк, бизде тренировочный процесс туура өтүп атат да азырчы. Анткени машыктыруучулар ошо профессионалдуу өткөзүп атат да. Мен жеке оюм да, буга чейин мен сбордо эмес болчу, сборныйга кирген эмесмин да. Мен сборныйга киргенде ушул тренерлер чогуу келгенде, мен ушулар менен чогуу келгем. Эң биринчи сбордон баштап. Азыркыга чейинчи. Буга чейинкилер менен мен тренировка кылган эмесмин. Может, буга чейинкилер деле ушундай кылдырчы. Анан экинчиден мисалы азыр кыргыз эли спорту сүйөт го, мисалычы результат көрсөтүп келдиң, тияка бияка чакырат. Мамлекеттен албасаң да спонсорлордон ар кайсы нерсени белектерди аласың, анан аларды жаныңдагылар көрөт. Анан мотивация да ушундайчы. Күрөшкө бул эмегечи, күрөш, бокс, дзюдо, ушундай спортторго мындай ток бала келбейт эч качан. Эч качан ток бала келип күрөшпөйт. Ток балдардын келгенин көргөнбүз, бирок күрөшкөнүн көрө электим да. Алар для себя келишет, анан кайра уга келгенде кетип калышат. Ток ачка балдар келет бияка. Маяктын үчөөбүздүн азыр историябызды карап көрсөм, муну ачып турупчу. Историябыз үчөөбүздүкү деле мындай эмеспиз да. Мен жеке оюмчу, мен үчөөбүз эле эмес. Ошол эле Жоламандыкы, ошол эле Акжолдуку, ошол эле Айсулу, ошол эле Мээрим, мен муну баарын алып көр. Муну ачып туруп история мондай 15 жыл мурун кандай болчу эле же 10 жыл бүт баарыбыздыкы эле мындай эмес да. Ошон үчүн анан ток бала, ачка бала келип күрөшүп атса, миякачы, ушундан анан жетишкендики ушактан жетишип атса, мындай биринчи очерет ата энеңдин атын чыгарып атсаң, экинчи очерет өзүңдүн, анан тиги эмелерге карап, эмеге алып келсек тиги ушактан мисалы жетишип атса эмегечи, мисалы үй алып атсаң, машина алып атсаң, акча алып атсаң, мисалычы, нанча, жалпак тил менен айтканда ушундай жетишкен, ушундай жетишип атсаң, анан ушакта мисалы бир жерде эметесиң да, ар кайсы жакта барып чукулай бербей бир жерде чукулатчы. Анан жаныңдагылар да көрөт. Анан жаныңдагылар дагы анан келет. Анан ушулдай эме менен максат менен келгенде, анан жакшы команда түзүлөт да. Жакшы команда. Анан биздин тренерлер, мисалы, алардын деле, мисалы кичинекей кезинде алар деле мен ойлойм, мисалы, ток болуп эле келип анан чемпион болгон депчи. Алардын да результаты чын айтканда эң жакшы результаттар да. Чемпион мира, призер Азии взрослый. Мисалы, Заухат мирге чейин барган агайларыбыз. Анан ошолор ушул команда түзүлүп аткандан кийин, бир ушундай күчтүү команда түзүлүп аткандан кийин анан баштайт да тренировка. Анан мисалы сен бияктан результат көрсөтпөсөң, анда каяктан көрсөтөсүң анда? Анын үчүн анда окуш керек болчу башындачы, туурабы? Окубасаң, мисалы башында эме окудук баарыбыз тең эле. Ошол күрөштү биз кандай кесип кылып катары билип атсак, башка кесипти да ошондой катары билишибиз керек да. Анын үчүн тет башынан башташ керек болчу. Анан менин оюм ошо жакшы команда түзүлгөн. Анан тренерлерибиз да жакшы, анан ушул тренировочный процесс болуп, мисалы пайгамбарыбыз да айтат эмеспи?
Амир сапка баш ийгиле депчи. Амир сапкачы. Анан ушул баары биз Амир сапка баш ийип, Амир сап отур дейби, отурабыз. Чын айтканда тур дейби, турабыз. Ушундай мамиле убакыттар көп эле болгон да мисалы. Анан ошол нерсе менен ушундай күчтүү команда түзүлүп, анан менин жеке оюм бул результаттагы астык кылат. Планканы дагы көтөрүш керек. Чемпион мира, олимпийский чемпион, азиатский игрдан чемпион болду. Ушул планка көтөрүп коюш керек да. Ушул келечек келип, биз бирден жолу утсак, алар экиден жолу утсун. Анан алардан кийинки келечек келип, алар үчтөн жолу утсун. Четырехкратный олимпийский чемпион бар, мисалы үчүн Кубадачы, эме классикте. Мисалычы, ошондой адамдар чыксын да. Андай адамдар чыгыш үчүн асманга өйдөнү караганда бирөөнү көрүшүң керек да. Именно биздин поколение келген, Эрмек мен болуп келгенде, Элбек мен болуп келгенде, ушундай поколенияны биз көргөн жокпуз да, чын айтканда. Туурабы? Көрдүк, легионерлер келет. Алардын деле чемпион болбойт. Алардын келет экинчи болот же үчүнчү болот. Анан биз элесең, маякта 30 бала жүрсө, 2 легионер же 3 легионер келет да, алар экинчи, үчүнчү болот. Анан жанагы тиги стрелкалар мындай бурулуп турган, бизге бурулуп турган, баардык командага бурулуп турган стрелкалар жана үчөөнө бурулат да. Бүт нерсечи. Анан алар алтысын алат дагы, анан в конце кетип калат да. Мен деле мисалы үчүн тиги хоть каяка барып, мен деле барып тиги Америка барып, Американын атынан чыгайын, же болбосо тиги Европа барып, Европанын атынан чыгайын. Алтысын алып, мен деле кетем да Кыргызстангачы. Алар деле ошондой да. Ошон үчүн ушундай эмени көрө алган жокпуз да биз кыргыз байкелерибизденчи. Ушундай келечекте, ушундай эме утса болот экен деген нерсе мен ойлочумун, мен утса болбойт, экинчи болушубуз же үчүнчү болуш мүмкүн деп ушундай эле ой болчу да. Анан өзүң утуп кандан кийин, анан тияк бияк жылыш болгондон кийин анан болот экен деп баштайсың. Биздин артыбыздагы азыр келаткан поколениечи, Кудайым буйрса, бизден 2-3 эсе күчтүү болуп келатат, өсүп келатат да. Эми биз Кудай буйрса эми дагы азыр 27-ге чыктык. 27 спорт үчүн жакшы жашта, мисалы 30га чейинби же 33 же канчага чейин күрөшөбүз. Андан кийин да ушу келаткан поколение дагы жарып бизден да ашып ушундай чөт деген эме ойдобуз да. Анткени биз аларга жол көрсөттүк. Утса болот. Мына чемпион мира болсо болот, чемпион Азия болсо болот, мына серебряный призер болсо болот, бронзовый призер болсо болот деп мына көрсөтүп койдук. Олимпиададан медаль алып көрсөтүп коюшубуз керек, чемпион мира болуп көрсөтүп коюшубуз керек. Анан кийин да, мисалы грек-карим күрөшүн алган болсок, грек-карим алар тиги биз 30 жылдан бери эле алар тиги Ратбек Санатбаев тиги агайыбыздын мисалы результаты кандай, мисалычы медаль таратып берип койсо болмок да. Азыр мурун бир канча жыл мурунку спортсмендергечи бөлүшүп алса жетишмек. Вольный барба, грек-каримский барба, женский барба, үчөөңө бөлүшүп ала деп таратып берип койсо, ошо жетмек. Туурабы? Анткени мына жол көрсөтүп кеткен грек-карим күрөшүнө Ратбек Санатбаев эң чоң салымы бар. Мисалы Уран Калилов андан кийин эң чоң салым. Анан Данияр Көбөнов, Канат Бегалиев, мисалы Руслан Түмөнбаев, Кенжебек, Жанарбек Кенжеев байкелерибиз мисалы кандай көрдүңбү мына? Ушулар бир поколение, ушу бизге окшогон эле бир поколение болуп туруп анан алар кеткен, жол көрсөтүп, арткы поколениесин көрүп атасыңбы? Мына арткы поколениеси. Жол, аман тур, жол аман. Кандай? Чемпион мира болуп койду, олимпийский призер болуп коюшту, мына, пожалуйста. Эми булардын поколениясы да жакшы да, мисалычы, мына. Эми булар кетет да. Эми булар кеткенден кийин арткы поколениясы эми элестетип көр, арткы поколение кандай келет. Булардан ашып түшөт, Кудай буйрсачы. Азыр мисалы ар бир күрөшкө биз чемпион мира болгондо мисалы нарында залга бала батпай калган. Ак жол мисалы үчүн бир олимпиададан экинчи болгондо тиги талас менен ошто грек-каримский барбага бала батпай калган да. Эмесең, мына көрдүңбү, ушундай жол көрсөтүш керек.
Кошулабыз. Жок, баягы спорттор азыр жеке эле борьба күрөш эмес. Бокста да мына тарыхта биринчи жолу эме кол алышты. Дзюдодо жакында эле жанагы Гранд Слэм дегенден да чемпион алышты. Ал да тарыхта биринчи жолу болду. Тарыхта биринчи жолу ошондой эле оор атлетикадан экинчи орунду алды дүйнө биринчилигинде. Тарыхтын баары жакын 2-3 жылдын ичинде эле көп тарых жазылып кетпеди. Оор эмеспи? Аябай көп тарых, мен ойлойм. Эме депчи. Албетте башында мындан бир 5-6 жыл мурун көпкө барбай эле коелу. Баягы грек-рим күрөшү ошол убакта мындай көзгө көрүнүктүү болчу. Ал убакта ошол Каныбек Жолчубеков, Арсен Эралиев байкелерибиз күрөшүп Олимпиадага барып, анан ошол жактан бир кадам жетпей калып, медальга дүйнө биринчилигинен кол алып, ушундай болуп жакшы көрөзүп келген. Анан азыр бардык жак өнүгүп аткан, мен ойлодум, мындай ички атаандашуу кичине бар. Ашандашуу болгон үчүн өсүшүп барго деп ойлойм да. Анткени бизде деле кичине эмет кылабыз да, гректер биринчи барып бардык жерде негизи карап көрсөңөр көбүнө эсе Азия биринчилиги болобу, дүйнө биринчилиги болобу, биринчи барып гректер күрөшөт. Кыздар анан бойликтер эркин күрөш көрүшөт эң аянда. Анан бойлик гректер барат дагы, алар 2-3 алтынды жыйнат, көптөрдү алып коет адам. Уже аларга да биз гректер мынтиптер, биз дагы алышыбыз керек деген уже бизге дагы бир мотивация болот. Жетиш керек ошого. Биздин эле ичибизде ошондой болот. Тиякта дзюдоисттер деле отурат dey. Грек менен вольный женский борьбалар тиякта жыйып атат медаль. Тур барып биз дагы бирдеке кылалы деп байкелерине барат, тияка кичине салымыңарды кошкула тигиндей болуп биз дагы деңгээлди өстүрөлү. Боксерлор бар. Алар дагы келет dey, кичине байкелерге барып кичине каражат жактан жардам бергиле, биз дагы деңгээлибизди өстүрөлү. Дүйнөдөн биринчилигинен бир медаль алып келели биз дагы. Бардык эле спорттун түрлөрүндө ушундай эме жүрүп атат го деп ойлойм да. Атаандашуу. Бирок атаандашуу бул жакшы нерсе. Бул жакшы жагына. Ошондой нерсеге баягы жакшылыкка жарышуу да, сиз айткандай. Анан жаман жагын эме айтпай эле болу, жаман жагы болбой эле койсун. Ооба, жакшы жагын атаандашып, ушундай атаандашуу болуп турса эле анда мындан дагы 2 эселеп, 3 эселеп результаттар жакшырат деген ойдомун да. Эң сонун. Эми дүйнө жүзүндөгү жакшы көргөн спортчулар азыркы учурда. Эми вольник керекпи же? Айырмасы жок. Бардык спорттун түрү боюнча. Бардык спорттун түрү боюнча бир болот го спортчулар суктанган. Ушулса любой вид спорта. Меники 5-10 айтып коеюн. 5 лучший дүйнөдөгү спортсмендерди. Немесе биринчи деген бул футболист жана айткандай Криштиану Роналдо, экинчи жана баскетболист Стефан Кари деген. Мындай ойну аябай сонунда жагат да, көргөндө суктанасың да. Ошол анан көп кишилер айтып коет, мындай жана UFC харамда мисалчы, харамбайт, бирок мага Хайбиттин мындай жүрүш эмеси жагат да, адеп аклагы, сүйлөгөн, тургу. Ошону мындай мисалы 3-3 коем да. Андан кийин мурун биринчи орунда турчу, бирок эме да, ошону көрүп үлгү алчым да, Бубайсар Сайтиев. Ошо 4-тө турат. Анан 5-чи дегенде бул кыздарды айтсак болот. Кыздардан бирөкөн эмелерин видеолорун көрчүм, унутуп койдум. Тамашалап. Кайсы вид спорт эле унутуп атам да. Эме болчу. Мария Шарапова, теннисистка. Ошо 5-чи ушул видеосун көп көрчүм. Улук кайсы? Жазын айтуу спайт эле. Любой мындай Бир татасаң бул 5ти санап койдум. эме күрөш таштап кеткендер деле болот да. Эң биринчиден мондай адам катары да жакшы, спортсмен катары да жакшы, мындай алып жүргөн, өзүн алып жүргөнчү. Бубайсар Сайтиев да. Бубайсар Сайтиевдин жанында биз жүрүп калдык. Көрүп алып ушундай таң калдым да, ушундай простой адам экенинечи. Бирөөнүн да көңүлүн ортпойт. Ошол адам, ал адам бүт нерсени качественный кылчу болуш керек, тренировка кылып аткандачы. Экинчи Криштиану Роналдонун алып жүргөндөр жагат, танкыда түбүт режимдери эмелерчи өзүн айтып калат го. Ушул профессиональный жагынанчы. Натура профессионал да.
ушул адам Криштиану ойногондор да жагат өзүн. Усейн Болт, Майкл Фелпс, анан Кенже Гумралиев. Ушул агайын жакшы күрөшчү деп. Мен баягы спортто дагы жетишкендиктери жакшы. Жүргөн туруш адамгерчилиги боюнча чын эле айтып бергенде баягы биз эми башка англисче интервьюлар болуп калат, башка тилде болуп калат, аларды көп түшүнбөйбүз. Эми алардын кандай берип атат, кантип сүйлөп атат көп билбей кетебиз. Анан чын эле биз баягы кичинекей кезде күрөшкө келгендиктен, күрөштүн көп видео көрүп калгандыктан ушу бардык жагы мындай тегиз да. Күрөшкөнү, тренировка алганы дагы баягы утулса дагы туура чечим чыгарып, мен минтиптермин, тигинтиптермин деген жагынан сүйлөгөндөрү ордорду менен ашыкча эмес, кем эмес, баягы Буайс Арсайтиев мындай жүрүш турушу дагы, спортчу катары дагы, адамгерчилик катары дагы азыр бир убактарда Россия Федерациясынын депутаты болуп да жетишти, боздум. Анан жөн адамдар да аяка бара бербейт, эми чоң Россия чоң да. Ошол кишини мындай аябай бардык жагынан мындай үлгү ала турчу адамдардын бири да. Анан ала кетсек баягы медаль Олимпиада оюндарынын баягы рекордсмени 21 алтын Майкл Фелпс, ал рекордду коюп койгон, ага жетеби дагы, ким аны кайталайт, ким билет. Анын бар интервьюларын кыска баягы которуштарын көрүп каласың, бирок кененирээк көргөн эмесмин чынын айтканда. Анан ал адамды аны да көп көрөм мен видеолорун, таасир алам. Анан чуркаган Усейн Болт. Мен Усейн Болттун ар бир чуркаганын чынын айтсам көрүп чыктым окшойт. Чын эле ушундай анан сүйлөп же жүрүш турушун тияк эмелерин көргөн жокмун, бирок мага спортчу катары ошо спорттогу жетишкендиктери жаккан ушул үчөө. Анан баягы эле футболдо Месси менен Роналдо болуш керек, бул экөө бири-бирин атаандаш, экөөнүн бири-бирин атаандаш болгон үчүн ушундай деңгээлге жетишти аларчы. Экөөнүн тең жашоосу кыйын болгон. Роналдонун өмүр баянын деле көп жерде чыгарат го. Атасы эрте өлүп калып, апасы менен пол жууп, антип жүрүп, азыркыга чейин 37-де, бирок денеси 20 жаштагы балада экен да, текшерип көрсөтсөчү. Анткени ал режимди сактаган, бардык көнүгүү тренировкаларды ордорду менен кылган. Ошондой эле Мессини ала кетсек, Мессинин да кичинекей кезинде буту, бир буту кыскараак болуп, футбол ойногон эмес, сен даже баса албайсың деген да диагноздорду коюп жүргөн жайы бар экен. Мен ушундай интервьюларын көрүп калдым. Ал да кандайдыр ошондой чоң нерсени жеңип, ушундай легендардуу спортсмен болот. Ушул 5 спортсмен мындай мен үчүн кыйын да, мына кыйын спортсмендер деп ойлойм. Эми алдыда пландар менен бөлүшө кетсеңер, кандай пландар бар жана кыялдар? Биз мындай азыр биздики мындай да пландар бар, бирок мындай болот да, агай көбүнчө биздин өзүбүздүн агайыбыз главный тренер чечет да. Мисалы отбор болот, тияка болот. Мисалы мындай айтабыз да, азырчы алдыда турнирлер бар, мир бар, Азиас кикер бар, бирок аяка ким барарын билинбейт да. Жакын арада ошо турнирлерден анан формага жараштыктуу ошо кандай калыптан ошону карап агай өзү айтат да, ким барат депчи. Ал агайдын чечими. Биз ал жака кирише албайбыз да. Ошо андай кыялдарыбыз менен бөлүшө кетели. Ар бирөөсүнүн кыялдарыбыз бир го дейм. Кайтып кетсин анда. Бөлүшө кеттик эле, Кудай буйруса баарыбыз угуп, дуа тилек кылып. Ар өзүнүн кыялыбыз, быйылкы кыял, эмне жылкы кыял ушул алтын алыш керек да. Биздин спортто жүргөн кыялыбыз азырчы. Эми жеке жашоодо жүргөн кыялдар да бар, мисалчы. Спортто жүргөн, эми бизге азыр жеке жашоосун эч кимге кереги жок, спортто негизичи. Спортто айта кетсек, алтын алыш керек. Алтын жетишпей атат да бизге. Бүт медаль бар. Алтын алыш керек болду. Алтын, олимпийский золото. Чемпион мира болушубуз керек болду. Ошол момент точка да. Чын жеке жашоодогу кыялдар башка, спорттогу кыялдар башка. Чындан жеке жашоону алып келсек, көптөрүн бардыгы эле элдик эми кандай нерсе менен эртең күнү
баягы Кудайдын, Алланын ыраазычылыгын алышта баардык эле инсандын кылыктал. А негизи мындай өзүбүздүн биз спорт чөйрөсүндө болгондо спорттогу кыялдарыбыз болсо баарыбыздык эле маякта отурганда чөбүздүктен эле кыялдарыбыз бир чын элечи. Баардык спортсмен үчүн бул олимпиаданын алтын медали бул эң жогорку эме да, пик деп коет. Болду, андан ары жок да. Эң жогорку ушу олимпиада оюндарынын алтынын алып, Кыргызстандын бул эгемендүүлүк алгандан бери Кыргызстандын гимни олимпиада оюндарында ойной элек да. Угул элек ойнолгон эмес да. Мен эң чоң бирден бир кыялым ушул да. Олимпиада оюндарында Кыргызстандын гимн желегин деп көптөр айтат, желегин желбирт. Желеги 2-3 болсоң деле ойной берет. А гимн ойнойт да. Гимн ойнотчу да. Олимпиада оюндарында. Сенин гимниң болуп атат. Баары гимн болгондо каршылашты сыйлаш керек, туруш керек. Ар бир гимн болгондо эми аны баары эле билет болуш керек. Мен баягы эң биринчи жолу спортко келип калышымдын себеби дагы 2008-жылы кичине машыгымды баштагам. Ошо 2008-жылы жайында атам экөөбүз үйдө олимпиада оюндарын көрүп отурабыз. Аябай таасир алгам да ошондочу. Анан Бегалиев, Түмөнбаев биринчи күрөштү. 3-үчүнчү орунду алды. Ал сүйүндө желегибиз көтөрүлдү, бирок гимн ойногон жок. Финалда биз гимн ойнойт деп, атам дагы мындай спорт көрмөн да. Анан ал киши деле мен ойлодум, азыр ойлодум да, ошол кезде гимнди күтсө керек. Анан финалда француз палуан менен чыкты. Анан мен ал кезде кичинекеймин, 10 жаштагы балам. Анан көп нерсени түшүнбөйм. Анан атам күрөшүп атат, экөө күрөшүп атты эле, судьялар мындай ызычы болуп кетти, ортодо бир түшүнбөстүктөр болуп. Атам деп эле метип калып туура эмес берип койду, анти баланы жеп койду деп, анан француз утуп кетти аягында. Анан бирок эки деле жакшы деп, олимпиада үчүн эки деле жакшы деп, Бегалиев экинчи орунда турду, желегибиз турду, бирок гимн ойногон жок. Анан ошолдо комментатор байкелердин бири айтып калды: эгемендүү Кыргызстан болгондон бери деги эле олимпиада оюндарында ошо Кыргызстандын гимнин ойной элек дегенде аны ойлоп койдум. Эми спортсмен көп го, кантип бир жолу гимн ойнобосун деп. Кичинекейгем ал кезде көрсөчү, ошондой ой кетти да. Азыр ойлосом чынында кыйын экен. Анан ошон үчүн мыяктагы мен ойлойм, буюрса ушул жакта отурган балдардан Кыргызстандын гимнин олимпиада оюндарында ойнотот деген үмүттөмүн да. Биздин да үмүтүбүз чоң, буюрса бир жолу эмес, бир нече жолу ойнотулсуңар деген чоң тілектер. Буюрса. Азыр ар бирибиз биздин көрүүчүлөргө бир калуу тилек айтып кетсеңер. Баштап бересиз. Ар бир көрүүчүгө калуу тилекпи? Алдыңарга койгон максатка жеткиле, максаттуу оюнуңарбы жолду алмаштыргыла жетпей атсаңар. Бирөөлөр кыйынчылыктар болсо көз жумгула. Жеке эле спортто эмес, бизнесте болобу, окууда болобу, бүт жерде кыйынчылык келет. Ошол кыйынчылыктарды жакшы жагынан өзүңөр көргүлө, жакшы жагынан күтүп алгыла ушул кыйынчылыктарды. Бул нерсе эң жакшы нерсе. Мунун артынан жакшылыктар турат. Жакшылык турганын унутпагыла. Алек, байке айтып койсун. Не айтайын. Мисалы, көрүүчүлөргө мисалы биринчиден жана айткандай иште кризис болсо, мындай максатына жетпей калат да. Ошон үчүн максатка жетиш үчүн адам ичинен чоң ишенич керек. Анан ишенгенде дагы ошол максатына баратканда дагы жана айткандай бактылуу болуш керек. Мындай кээде утуласың, утулганда жүрөктө ошо ачык болсо, эми кризис болсо, адам мындай нааразы болуп, Аллахка нааразы болот да. Ошон үчүн ар дайым биринчиден илим алгыла, билим алгыла, ошол менен бир тараптуу болуп, бир эле тараптуу болбой, эки тараптуу болуп, илимди алгыла, билимди алгыла, спорт менен чогуу кетсе, ошол жетет дейм да. Ички дүйнөнү байыткыла. Биздин экран артында турган ар бир көрманга, окурманга, деги эле мекендештерибизге ар бир кылып жаткан иштеринде ийгилик болсун. Ден соолукта болгула, эч качан оорубагыла демекмин. Мамлекетибиз, мекенибиз өнүгүп өсүп, алдыңкы мамлекеттердин катарына кошуп, билим борбору болушуна аябай тилектешпиз, дуа кылабыз. Ошол деңгээлге жетебиз деген ойдобуз, ишеничтебиз терең. Мамлекет башчыларыбыздын иштерине ийгилик, эл үчүн ак иштеген, таза иштеген,
мамлекеттин казынасына кол салбаган, элинин акысын жебеген чынчыл адилеттүү башчылардан болуп берсе, элибиз дагы буюрса ошого жараша ажы башчы кандай болсо эл кандай болсо ажы башчы ошондой болот демекчи. Биринчи өзгөрүүнү өзүбүздөн ар бирибиз мекендеш өзүбүздөн баштасак, буюрса келечекте өнүгүп өскөн, үркүрөгөн, илим билим болгон Кыргызстан түзөбүз деген ойдомун. Ошондой болсун. Эң son биз дагы силерге чоң жеңиштерди каалайбыз. Кудай буйруса мындай болот. Биздин элибиздин башына кыйынчылык же бир жакшылык болсо, аябай биригип ынтымактуу болуп калабыз го. Ошол Олимпиададан буйруса алтын утуп, бир чоң жеңиштер менен келип, кыргыз элинин тарыхында бир жаратуучу катары калып, баарыңар бир сүйүнткү деген калган тилектерибиз бар. Силерге аябай ишенимиз чоң. Силерди Кудай биринчи өзү колдосун, андан кийин кыргыз эли колдоп турат, буюрса артыңарда кыргыз эли турат. Биз ар дайым силер менен сыймыктанабыз. Ар кандай жаракаттан алыс болбой, эң башкысы анан ошо Кудай көптөгөн ийгиликтерди жазып, эки дүйнө бактылуу болгон болсун. Силерге дагы бир жолу рахмат, убакыт бөлүп биздин элибиз үчүн, биз үчүн келип бергениңерге. Силерге да чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик, жакшылыкта жолугалы.